Саламатсыздарбы? Бүгүн Нарындамын. Нарынга болгон турне уланып атат. Эми Нарынга келгенден кийин мындай жакшынакай курулган катар турган үйлөр көзгө урунуп атат. Азыр сураштырдым. Көрсө бул ушул жердеги Нарындагы ар жактан келип иштеген чиновниктер үчүн курулган үйлөр деп түшүндүрүштү. Ал деген сөз жанагы президенттин саясаты бар эле, ротация деген. То есть азыр мисалы Каракулжанын акимин алып келип бул жерге мэр кылып койду, бул жердикин алып барып дагы бир таласка койду же башка дегендей. Ошентип чиновниктерди, айрыкча акимдерди, губернаторлорду, анан айыл өкмөттөрдү алмаштырып атат. Көбүнчө айыл өкмөттөрдү алыстан келтирбей атат, бирок аким, губернаторлор, мэрлер алыс бири-биринен алыс турган таптакыр мындай бөтөн деп койсо болот. Бири-бирине бөтөн райондордон алып келип коюп атат. Мына ошолор үчүн курулган үйлөр экен. Бул үй байкашыма караганда мурда эле бүткөн экен. Анан азыр мына тышында үйдүн номуру дагы жок. Бул эмне үчүн курулгандыгы дагы жазылбаптыр. Анан тышында жанагы эмеси дагы жок, адам жашаганы дагы жок. Достор, Нуркелди курулуш компаниясы Жалал Абад шаарында бир эле учурда 3 турак жай комплексинин курулушун бирдей куруп баратат. Бирөөсү мисалы Эверест элиталык турак жай комплекси. Мунун жеринин документи, курулушунун документи бардыгы бүткөн, бардыгы бар. Курулуш болуп атат. Андан сырткары Аленур 2 жана Аленур 3 турак жай комплексинде дагы маселе ушундай. Эми Аленур 1 турак жай комплекси бүтүп өз убагында адамдарга тек паспорты берилип, азыр адамдар жашап атышат. Бардыгыңыздарга үй кут болсун, насип кылсын. Бар болуңуздар. Мен ошодон улам сурагым келет да азыр. Бир жагынан бул кайсыл саясат? Эми бир жагынан да ротация саясаты. Бул ротация саясаты болгондон кийин бизде эми базар экономикасында жашайбыз да. Демек, бул жанагы бирөөнүн квартирасын алып, мамлекеттен акча бөлүп коюп эле, мына кварт болот таңа деп эле ошентип чечсек боло эле, же болбосо ошондо элге да пайдасы келмек да. Элдин ичинде жанагы үйүн квартплат кылып пайдаланса дагы болмок. Анан бирок экинчи жагы болуп атат. Бизде жанагы Кытайдыкындай же илгерки Союздукундай саясатпы. Себеби Союзда билесиңер, баягы корпус деп коет эле, ар бир айылда ушундай корпустар болот эле. Ага башка жактан келген мугалимдер, башка жактан келген адистер, ар түрдүү кадрлар ушундай өкмөт салып берген үйлөрдө жашачу. Ал үйлөр баягы менчиктештирүү жылдарында менчиктешип кеткен. Ал жерде ошол кимдир бирөөлөр сатып алды, кимдир бирөөлөр менчиктештирип алды. Ошентип анан ал үйлөр жок болгон, азыр мынтип кайрадан жаңы үйлөрдү салып баштаптыр. Бирок маселе ошол зарылчылыгы бар беле, жок беле дегенде турат бир маселе. Экинчиси, раз ошондой болуп тур, макул. Эми бул баягы азыркы ротация саясатынын бир комплекстин бирөөсү дейли. Ошол саясатты ишке ашырууда эми бир нече талаптар бар да эми. Анысын чечиш керек, мунусун чечиш керек, наркысын чечиш керек дегендей. Ошонун бир бөлүгү болсо керек. Бирок азыр бул жерде мисалы Нарындын акими бар, бирок ал бул жерде жашап атабы жокпу билбейм. Нарындын мэри бар, ал бул жерде жашап атабы жокпу билбейм. Муну байкашыма караганда Нарын шаарына үчүн эмес, шаар үчүн эмес. Бул Нарын району үчүн салыныптыр. Анда аким каяктан келди? Мен азыр маалыматым жок чындыгында. Аким ушул жерде жашап атабы жокпу билбейм. Балким губернатор башка жактан келди беле. Ал кече жакында жанагы кечеги Камчыбек Ташиевдин ушул жака жасаган иш сапарынан кийин ал Токмокко мэр болуп кетти. Алар бул жерде жашадыбы жокпу билбейм да. Балким бул жерде бир башка жактан келген кадрлар бардыр. Бар да эми алар. Бирок алар каякта жашап атат? Же кызматкерлердин ушунчалык эле акчасы көбөйүп кеткенби? Өкмөт салып берген үйдө жашабайм деп. Же шарты начарбы? Азыр кирип көрөйүн десем, көргөнгө болбой атпайбы? Так. Жок, мунун ичинде адам бар окшойт. Ичинде кир жайылып турат, тетигинде. Ütүк турат. Наркысын кирип көрөлүчү. Мына жердин астанасы чөп басып жатканына караганда бул жер такыр эле бул жакта эч ким жок окшойт. Мунун асты деле чөп басып жатат. Бул жакта эч ким жашаган эмес окшойт. Терезелердин пардасы дагы жок экен. Эшигинин алдылары деле шыпырылбаптыр. Наркысынын гана пардасы бар экен. Наркысынын гана ошол кирлери жайылып турат. Ошого караганда кимдир бирөө жашап атса керек да. Өз-өзүнө мындай куролорду кылып бериптир, бирок эми биз муну кылдык, үйдү салып койдук, бирок благоустройство деген нерсе бар да. Дарак эгиш керек, элге үлгү болуш керек, балким өмөлүү дарак эгип коюш керек. Ал нерселер дагы жок. Мындай көрктөндүрүп бирдемелерди эгиш керек эле да. Ал нерсе дагы жок. Же чындап эле али бүтө элекпи, вот боло элекпи, колдонууга бериле элекпи, мен билбейм бирок.
Муну кайсыл мекеме ишке ашырды, аны деле билбейм. Азыр Нарындын өзүнүн баягы бийлигине барып сурап көрөлүчү ушул. Бүттүбү, бүтпөдүбү, кабыл алындыбы, кабыл алынбады. Анан бул жерде жашаганга киши жокпу? Эгерде киши жок болсо, демек зарыл эмес экен да. Зарыл эмес болсо, зарыл эмес эле нерсеге акча короткондой болуп калабызбы? Ачыгын айтканда. Же ротация али толук ишке кирип кете элекпи? Ошолорду сурап көрөлү. Москвада адал эмгек менен алектенген ар бир кыргызстандыктын көңүлүн бурабыз. 10 жылдап жыйган мүлкүңүздү сүрсүтпөңүз. Батирден батирге көчкөндө жүгүңүз чачылып жоголбосун. Жыйган терген оокатыңызды айылга, апаңызга, бала чакаңызга жибериңиз. Москвадан салган аманатыңыздын амандыгын Жылдызбек жана Ильязбек аттуу мекендештерибиз өз кепилдигине алышат. Сиздин жүгүңүз тээ Ысык көлдүн Караколуна, бери жагы Баткендин Айдеркенине чейин аман жетет. Байланыш үчүн +7 977 955 2879 же +7 922 543 96 85 номерларына чалсаңыз болот. Жылдызбек менен Ильязбек алыстан салган аманатыңызды айылыңызга аман алып барышат. Так, Нарынга дагы мындай көп кабаттуу үйлөр курулуп атыптыр. Байкашыма караганда муну ГИК куруп атат. Бирок азыр алейкум ассалам, кандайсыздар? Иш болуп атабы? Жакшы да. Иш болуп атабы? Болуп атпайбы, болуп аткан. Иштеп атышпайбы? Жакшы экен, иштеп атыптыр. Бирок бул кече жанагы Туманбаев менен ташип келгенден кийин жанданып калдыбы? Жага чейин иштеп атат. Иштеп атабы? Иштеп атса анан эмне мынау эмелер заңдап кеткен? Кандай заңдап кеткен? Арматуралар. Азыр кыйладан бери туруп калганбы дейм да. Апалавка түшүрбөдү, мен апалавка коет да. Жок, аны түшүнүп атам. Мен заңдап кеткенине караганда кыйладан бери турат окшойт дейм. Жок, заңдаган жок ой. Заңдаган эмне сел? Заңдаган кандай десем эми, кантип түшүндүрөм? Азыр ичинен бирөөнү чыкайынчы. Канча бул? 1 2 3 4 4 комплекс экен, а? 9 этаждуу үйлөр курулуп атыптыр Нарынга. Молдоева деген көчө экен. Молдоев көчөсү. 216 квартиралуу үй экен жалпы. Bir bölmelүүдөн 72, 2 bölmelүүдөн 72, 3 bölmelүүдөн 72 батир бар экен. Так. Чертеждөрүнөн бери, бардыгынан бери киргизип коюштур. Долбоордан бери. Анан бирок эң негизгиси качан бүтөрү жазылган эмес окшойт бул. Так, 22-жылы башталыптыр. Ассалам алейкум. Прораб сиз окшойсуз. Жок, мен прораб эмесмин. Мен сизди кандайсыз, көргөндөн жакшысызбы? сүйүнүчтүм. Рахмат. Телевизор эмелерден көп көрсөтүлөт силерди. Ким болосуң анда? Мен техника безопасности, охрана труда. Жакшы. Биз болсо өзүнчө Кесипкөй деген жанакы эме инженер по технике безопасности и охрана труда деген Бишкекте атайын өзүнчө эме бар. Жаңы бир мекеме ачылды деп уккам, жеке менчик. Жеке менчик. Анан ошондо биз буякка келип ушунда иштеп атабыз. Сиздердин маалыматыңыздар барбы бул качан бүтөт? Жок, мен болсо өзүмдүн жумушумду аткарам, кайра кетем. Мынау арматуралар заңдап кеттир азырчы. Бул заңдап. Орусча, ушу кыргызчаны түшүнбөгөндүн артынан көрдүм ушу эң толук биз таза кыргызбыз деп жүргөндөр. Жанагы суу тийгенде эме болуп бузула баштайт го, сыртына бир эме чыга баштайт го, ошону эме бар. Алардын нержавейка болбош үчүн атайын чачылат. Анан кийин анан цемент куюлат. Ал жагынан То есть, антикор барбы, а? Бар. Ошонтип орусча сүйлөшүм керек экен. Нарынга келип Туура. Мен деле өзүмдө балдарымын чоңойтуп атып өзүм нааразы болуп атам да. Балдарым орусча сүйлөшөт да, кой десе болбойчу. Анан алар тиги шаардан өскөн, Россияда иштеп чоңоюп келаткандар да. Анан ошолор ушул жактан келип алып орусча сүйлөшүп, анан алар менен түшүнүш үчүн орусча сүйлөшүш керек болуп атпайбы? Түшүндүм. Качан бүтөрүнөн кабарыңыз жокпу сиздин? Мен эчтеке билбейм. Мен оконду кайтарам. Assalomu alaykum. Сатылып атабы? Сатылып аткандан да кабарыңыз жок. Бүтүшү сарас келип турсуз да. Бул нарындыкы такыр. 22 башталган экен, а? Тартпай эле коесуз, тартасызбы? Мен тартабыз да, анан эмнеге келдик анда биз тартпасак? Негизи бул жайыраак болот, билбейм эми кандай. Кечөөнү камчы кыдырчы айчып келип кетпеди. Анан мен таң калганым ушу камчы кыдырчы айчып келерде түн менен иштелип калыптыр, көп нерсенин бар. Мен иштесе болот экен да негизичи. Анан кыймыл жайыраак болуп атышат менимче нарында. Түшүндүм. Макул анда, башка Мен дагы тартсаңыз болмок да. Акия жолуна бардыңызбы? барам ага.
ушак бар. Анан биздин тетеге 8 март Ак Кудук деген айыл бар. Экспайке. Ушу Нарын районуна карайт да. Мен өзүм айылдык кеңеш депутат болом. Анан аяктын жолдон тырсаңыз эми тоок уялайын деп калды да. Дебүү деле сүрүп атат, аракетин кылып атат, бирок жолдун айласы кетип калды. Анан көп көмүскө Актала Баятов жолдору мисалга. Эми буюрса акчалар бөлүнүптүр, эми ошолор быйылкы жыл менен эртерээк бүтүп кетсе акча болот эле да. Түшүндүм. Азыр мен чындап эле бул кандай десем, азыр кече канча убакыт берди, канча срок берди? Депутат болсоңуз билсеңиз керек. Бунун бүтүшүнө. Биз айылдык кеңешпиз, билбейм, анын точносын билген жокмун чында. Канча Канча кечээ мен укканына караганда 3 ай деди. 3 айдын ичинде бүтүрүш керек. Бул каркасында. Каркас. Каркас. Азыр канча ошондо 1 2 3 1 2 1 2 4 блок. 1 2 3 4 блоктун экөөсүнүн 3-чү кабатынын жанагы монолит коюлуп бүтүптүр. Анан экөөсүнүн 2-чи кабатынын монолит коюлуп бүтүптүр. Ушундай 9 кабат экен, кече 3 айдын ичинде монолит иштерин толук бүтүрөсүңөр деген талап коюлуптур. Бир жагынан карасаң, мына жакта 2022 деп турат. 2022 болсо 2024 мына 25ке өтүп атабыз. Өзү адатта үйлөр 2 жылдын ичинде курулуп атат. Курулуп бүтүп атат. Эми 2 жылдын ичинде болбосо да 2,5 жылдын ичинде бүтүп атат да. Эгерде бул 2022 башталганы чын болсо, мына жерде кол коюлуп турганы, анда чындап эле Нарында иш солгун болуп аткан. Бир аз кечигип аткан. Бир аз эмес, кыйла эле. Себеби азыр 3 кабатындан 2 блок 2 корпусун 3 кабаттан тургузуп, наркы 2 корпусун 2 кабаттан гана тургузуп токтоп калган экен. Арматуралар заңдап кеткенине караганда кыйла эле турган окшойт. Ар бир облуста чындап эле иш дагы болуп атат. Өзгөрүш дагы болуп атат. Бирок эми ал иштердин бардыгы кемчиликсиз болбойт. Кайсы бир облуста жакшы кетип атат деп, мисалы, Ош шаарын аябай макташып атса, Бишкекте мисалы кээ бир нерселерге наразычылыктар бар. Нарында болсо кече эле жанагы бир маалымат чыкты, элдин наразычылыгы. Наразы пикирлер айтылды. Анда ушул Нарында иш жай болуп атат деп. Бирок ага жооп кылып, Каныбек Туманбаев, курулуш министри жанагы Нурдан Орунтаевтар Нарынга бөлүнгөн каражаттар тууралуу, курулуп аткан объектилер тууралуу маалыматтарды беришти. Эми мен ошону азыр мындай кылайын деп атам. Эми Оштогуну көргөзүп атам, өзүм Ошто жашагандыктан Ошту кеңири эле чагылдырып атам да. Себеби мындай жетүү оңой дегендей. Могу алыскы райондор, алыскы облустарга барыш кыйын болуп калып атат, бирок ага карабай азыр ошол ар бир облусту турне кылып эле кыдырып чыгайын деп атам. Барын бар, жогун жок кылып көрсөтөйүн деп атам. Мисалы мына Нарын. Кече бул жактагы ошол айрым наразы пикирлерден улам улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев, жанагы президенттик иш башкармалыктын башчысы Каныбек Туманбаевтар келип жыйын өткөрүшкөн. Бул жактын губернаторун алышкан. Азыр Нарын губернаторсуз отурат. Бүгүн 26 июнь. Бүгүн эле кечке чейин башка бирөөнү губернатор кылып дайындап салышпаса, азырынча кечетен бери Нарында губернатор жок. Эми Нарын андан эч нерсе болбойт губернатор жоктугунан. Себеби буга чейин деле Нарында губернатору деле бар, акими деле, мэри деле, бардыгы барып туруп деле иш өтө жай болуп аткан экен. Же балким Нарында куса турган киши жок болуп атканбы, же Нарында бюджет жокпу, билбейм. Бирок баягы маалыматтарга караганда бөлүнгөн акчалар бар. Бирок иштин ыргагы, иштин жылышы жай болуп аткан чындап эле. Азыр эми ошолордун себептерин кирели дагы ошол Нарындын мэринен, акиминен сурап көрөлү. Суроолор эми азыраак болсо да топтолуп калды. Ошол топтолгон суроолорду бергенге аракет кылалы. Угалы. Кече мисалы эмне сөз болду? Эмне үчүн буга чейин жай иштеп аткан мамлекеттик машина Нарында? Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы менен жанагы президенттик иш башкармалыктын башчысы келип кеткенден кийин эмне үчүн оталып, дырылдап иштеп кетти түшүнбөй калдым. Бул жакта окшойт. Камчыбек Ташиевдин бирөөсү келип зекип койгон эле буларга дары боло турган болсо, анда Кудай жалгасын. Ошол дары жетпей атканбы? Сурап көрөлү да. Ассалам алейкум. Тартабыз да. Эмне тартасың? Ой, тартканы келдик да. Тарткан келсек тартабыз да. Кей. Саламатсызбы? Мерге келдик эле. Мерге келек областа. Областа? Качан келет экен? Жыйын барбы же? Акимчи? Акимден келдик. Аким да келдикпи? Ал жакта облустун аким эмеси губернатор жок болсо. Андай да. Зам бар да өзү жок болсо да. Зам башкарып өтө берет да? Же ИО ошол болдубу? Ошол турат. Облуска кирип көрсөк бекен анда, обл администрацияга.
Мен өзү негизи ушул чоңдорго киргенди ушунчалык жек көрөм. Себеби кирсең көбүнчө жок болот, же болбосо мына окшогон жанагы сен эмнеге келдиң эле, эмнеге келдиң, тартпа дегендерге кабыласың. Ошон үчүн ушуларга бир мындай киргим келбейт өзүчү, эми айла жок. Мен дайыма ушул аймактарга барганда бир нерсени байкайм да. Аймактарда облустук администрациялар, мэриялар, акимияттардын алды, алардын короолору аябай сонун жасалгаланат адатта. Алардын алды гүлдүү болот, алардын алды газондуу болот, алардын алды арчалуу болот. Эми бир жагынан түшүнөм, муну баягы совет өкмөтү жасап берип кеткен. Бирок ошондо деле кууратпай, жакшынакай кылып мына гүлдөрдү тынбай жакшысынан алып келип эгип атыптыр. Анан мен түшүнбөйм да, ушундай эле баягы жакшы мамилени, ушундай эле көркөмдүү, ушундай эле мындай көгөртүп, абатташтырып карап отурган мамилени эмне үчүн биздин жанагы кадимки мына көчөнүн аркы бетине мындайрака, мындайрака, негизи эле шаар боюнча ушундай мамиле кылсак болбойбу дейм да. Эми мына жерге ушуну мындай жашылдандырып атканга башы жеткен, күчү жеткен жетекчи бүтүндөй шаарды деле ушинтип гүлдөп койгонго башы күчү жетиш керек го деп ойлойм да. Эмнеге ушундай болот билбейм. Мына жерге келип азыр кынтык таба албайсың да. Бир гана кынтык бар экен, эми мына жер убагында гүл эккенге болбосо керек, бул баягы отургучка болсо керек эле. Ушу эл келип ушу жерде мындай күнгө кактанып, мындай отурганга болсо керек эле. Анан мына бул жагында дагы отургуч жок. Эми баягы мен бир нерсени байкаганмын. Эгерде кайсы бир жерде жумуш жакшы болуп аткан болсо, ошол жумушту жакшы кылып аткан жетекчинин приёмудан, жанагы кабылдамасынан адам үзүлбөйт. Дайыма адам болот. Баягы кабылдамада турган отургучтардын бардыгында адамдар отурган болот. Бирөөсүнүн иши бүтүп кетет, бирөөсүнүн иши бүтпөй кетет, бирөөсү жанагы ишинен кандай десем, бир иши чечилип кетет, бирөөсүнүн иши чечилбей кетет. Кантсе дагы кимдир бирөөнүн иши чечилет. Ал кубанып кетет, кимдир бирөөнүн иши чечилбейт. Бирок баш тартылат, ал үмүтүн үзүп кетет. Адамды же үмүтүн үзүш керек, же ишин чечип коюш керек да, милеңдетип салаңдатып жүрө бербейт. Бирок ошол үчүн кабылдамада адам болот. Себеби булар баягы жетекчилер, эмелер болгондон кийин мына жерге чыгып өзү жетекчилер деле турат, нары басат, бери басат, анча-мынча бирөөлөр менен учурашат. Ошон үчүн мындай мына жерге гүл эгип эч кимиңер келбегиле, бул жердин алдында турбагыла дегендей кылбай, мына ошо союздун маалындагыдай эч кимден коркпой эле жанагы отургучтарды коюп койсоңор, эл отурат ушул жерде. Так, мына бул жакта кальян чегилбеш керек, тамеки чегилбеш керек, видео камера тартпашыңар керек, микрофон менен кирбешиңер керек, сүрөткө да тартпашыңар керек деп коюптур. Эмне кылабыз эми? Өчүрүп анан киребиз дейм, а? Билбейм, өзү негизи мыйзам боюнча ошого тыюу салынган эмеспи? Бул эми баягы өзгөчө коруктагы эме эмес да. Объектилердин катарына кирбейт. Салмаспы. Өзгөчө корукка алынган объектилердин катарына кирбейт. Бул мисалы улуттук коопсуздук кызматынын имараты эмес. Бул баягы чек ара эмес, бул бажы эмес, бул аэропорт эмес. Бул жанагы аскердик аэропорт эмес, аскердик объект эмес. Же болбосо жанагындай бир өзгөчө бир жашыруун бир сырларды сактаган жай эмес. Бул кадимки жарандык мекеме. Анан бул жерге ушуну ким чаптайт? Анан бул кайсы токтом негизинде? Мына жерге да жазып койсо жакшы болот эле мындай. Мөөрүн басып, мына жоонун негизинде. Анан же паланчы пустанчынын буйругунун негизинде ушундай тыюу салынган деп койсо жакшы болмок. Анан эмненин негизинде экенин билбейбиз. Кире береличи. Салмаспы? Кандайсыз, жакшысызбы? Мен сиздерден бир суроо бар. Мунагу эмненин негизинде тагылган? Бир буйрук барбы, жоо барбы, токтом барбы? Атайын аппараттын немеси боюнча тагылган видео фиксация сиздерге эмес, жагандагы кандайдыр бир чагымчылдарга жол бербеш үчүн. Бирок алдагы кайсы бир мыйзам негизинде ушинтилиш керек да, ал пресс-служба келди, чакырдым. Жол бербестер. Макул. Эжеке, сизден бирөө суроо да, мына эмненин негизинде тагылган? Ушундай талап болгондон койгон окшойт ушу. Жактан буйрса. Съемка разрешается сиздерге. Эми ар кандай жарандар келет, ар кандай чагымчылыктар болгондон ушундай салса керек. Жок, ал сиздерге уруксат дейм, мындай массалык маалымат каражаттарына. Рахмат. Саламатсыздарбы? Уруксат берген, кандайсыз, жакшысызбы? Сиздер жакшы иштер бар. Саламатсызбы? Кандайсыз? Тезсиздарбы?
Жакшы. Өзү кандай? Денсаулык? Жакшы, рахмат. Жакшы болот эле. Сиз 2 жыл болду, 3 жыл болду көнүп калдыңыз окшойт өзү, 3 жыл 3 ай болду буюрса. Көнүп калдык да. Кечээ биз коркаттык эле жанагы эме деп, мындай. Баягы Камчыбек Ташиевдин мына Чолпон Атадагы, анан Токмоктогу жыйынынан кийин бул жакта өткөндө анан кесепети кандай болуп кетер экен. Кудай сактасын. Бирок жакшы маанайда келген окшойт. Жакшы. Жакшы болду. Шаарга бир топ акчаларды чечтирип калдык буюрса. Бизге башка шаарлардагыдай быйыл акча бөлүнүп атат. 807 миллион ошол президентибиздин тескемеси чыккан болчу. Анан кечээ Камчыбек Кыдыршаевич келгенде дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ал кишиден суранып, биздин шаарыбызда бүгүн тиги троллейбустардын линиялары алынган буга чейинчи. Анан элге обещать эткенбиз, биз буйруса булардын ордуна автобус алабыз депчи. Автобус алуу боюнча кечээ акча сурасак, ошол 130 миллион 10 автобус алганга деп чечип берди. Ошону көрдүм. 10 автобус алганга дагы 130 канча 130 миллион өндүрүп бере турган болду. Андан башка биз чарба мекемелери бар эмеспи? Зеленхоз, Таза Нарын деген ошол мекемелердин техникалык базасы аябай начар учурдачы. Ошол техникалык базаны жаңылаганга деп дагы 100 миллион. Оор техникаларга. Бул эми атайын спецтехникаларга. Мусоровоз, жанагы комбинированная машина жууп, тазалап, шыпырып кете турганчы. Ошолорго деп дагы 100 миллион акча каражаты буйруса чечилди. Андан сырткары биз былтыр жергиликтүү бюджеттин эсебинен 17,5 миллион сомго жээк аллеясын салганбыз, нарын суунун жээгине. Ошол жээк аллеясынын бүгүнкү күндө улап, ар көз, бер көз кылып жана ошто Токтогул, Навай парктардын ар көз, бер көз бар эмеспи? Ошондой кылып Ак Бураны бойлоп салгандай, Нарынды бойлоп салалы деп бага дагы акча сурадык. Ага 20 миллион акча каражатын бөлүп бере турган болду. Кудайым буйруса ошондо жалпы үчөө бириккенде 250 миллион акча каражатын бөлүп беребиз деп кечээ Камчыбек Кыдыршаевич тиешелүү ошол өзү менен кошо келген кызматкерлерге тапшырмасын берди. Буйруса чечилип калса ишке ашырабыз деп атабыз. Эми Камчыбек Ташиев мырза өзү айткандан кийин чечилип калар эми. Буйруса. Азыр ошондо сиздерге азыр 10 автобуска, анан спецтехникаларга, андан сырткары ошол жээкти көркөмдөгөнгө, көрктөндүрүүгө акча бөлүнө турган болду. Буйруса. Анан баягы видеону көрүп отурдум мен. Сиз дагы бир нерсени сурайын десеңиз, ал айтып калды, болду эми сурай бербей токтот деп. Ошондо эмне сурайын деп аттыңыз? Биз өзүң көрүп атсаң керек Ыдырыс. Нарын шаар аябай эскилиги жетип, эскирген да. Ошол мен келгенде үйлөрдүн сыртын бир сыйра актатканбыз. Эми көбүрөөк жумуш жасайын десең бюджет абдан чектелүү. Анан үйлөрдүн сыртын актатканбыз. Бүгүнкү күндө эгерде жолдорубуздун баары оңоло турган болсо, жолдун боюнда үйлөрдүн баардыгы эски. Ошол үйлөрдүн фасадтарын оңдотконго акча сурайлы дедик эле. Бирок кечээ айтып кое берейин, Каныбек Тургунбекович менен дагы жыйындан кийин жолугуп жана курулуш жүрүп аткан ипотека үйлөргө барганда ал киши айтты, ошол фасадка дагы буюрса акчаны карап чечебиз депчи. Эгерде фасадта оңолуп кала турган болсо, шаар ошондо мындай чындап көркүнө чыгат деп ойлойбуз да, Кудай буйруса. Бирок азыр билишимче, эгер адашпасам, Нарында бир 40 миңге жетпеген эле калк жашайт, Жок, өзү стат боюнча 43 миң деп жүрөт, статтаны боюнча. Бирок Нарын району, Ат башы району, Актала районунан Нарын шаарына келип жашап, учетко турбай ушул жерде тиригилик кылгандар көп да. 40 миңде бир 50 миңден ашуун калп болуш керек. 50-55 миң деп коелу. Бирок сиздердин мен адашышым мүмкүн, бирок 208 миллионго бюджетиңиздер бар. Жок, мен 3 жыл башта келгенде биздин бюджет 155 миллион сом болчу. Азыркы мына 2025 жылга биз бекиттик 270 миллион сом бюджет бекиттик. Бирок бул 270 миллион сомдун ичинен корголгон статьялар бар. Өзүң жакшы билесиң. Корголгон статьяларга кетип отуруп, шаарды өнүктүргөнгө 12% эле акча калат. Бош, свободный акча 12%. 33 миллион сомдун тегереги да. 33 миллион сомдун дагы мен мындай айтып берейин. Биз 2016 жылы атайын ЭБРР менен келишим түзгөн экенбиз. Нарын шаарына суу түтүктөрүн тартуу, канализация тартуу депчи. Вот ошол биз алган кредиттин мөөнөтү быйылкы жылга келип, быйыл биз 53 миллион
ЭБРдин кредитин төлөшүбүз керек. Бул бир. Экинчи, былтыры биз атайын өкмөттүн токтому чыккан, токтом 22-жылы чыккан өкмөт токтому. 66 миллион сомго 5 электроавтобус алганбыз. Ошол 5 электроавтобустун акчасынын 13 миллион кредит быйыл төлөнүш керек. Бул жанагы 33 миллиондон төлөнө турган акча. Андан сырткары То есть ошол кредитке эле кыйласы кетип калат экен анда. кредитке кыйлас эмес, кредитке жетпей калат. Жетпей калат. Кредит өккөнгө жетпей калат. Андан сырткары биздин бул жерде 4 гектар 80 соток жери болгон, айыл текшербестин жери болгон. Аны былтыры жергиликтүү, то есть өзүбүздүн муниципалдык менчикке сатып алганбыз, анткени шаарда жер абдан тартыш бизде. 4 гектар 80 соток жерди 14,5 миллион сомго 10 жылга биз сатып алганбыз айыл текшербестен. Ошо анын кредити бар. Анын кредити жылына 3 миллиондон төлөнүп туруш керек. Ошентип бардык кредиттерди кошкондо 2025 жылга биз 60 миллион сом кредит төлөшүбүз керек. Биздин акчабыз бар болгону 33 миллион. Эми элестетиңиз. Шаар азыр 30-35 миллион убыткада отурат десек болот экен. Убыткада отурат десек болот. Бирок ошого карабастан эми баягы акча жок деп отура бербей, колдон келишинче аракет кылып, шаарга мүмкүн болушунча инвесторлорду тартып, жеке ишкерлер менен иштешип, эми колдон келишинче мындай шаарда жумуштарды алып барып атканга аракет кылып атабыз. Анан мен билип атам, жанагы элдин нааразычылыгы азыр абдан күчөдү. Элдин нааразычылыгын күчөгөн үчүн кечээ мына Камчы Кыдыршаевич да өзү келди. Азыр көрүп атасыз, өзүңүз тартыпсыз. Мына Ленин көчөбүз, Шералиев көчөбүз, бул көчөлөргө тендер Минтранс тарабынан өткөрүлгөн, экөөнө тең. То есть бул жерде сиздердин каражатыңыздар жок? Жок, биздин каражат жок. Бул республикалык бюджеттен Минтранс тарабынан өтүп атат. Акча Минтранс тарабынан бөлүнүп берилген, көзөмөл Минтранс тарабынан жүргүзүлүп атат. Биздин жергиликтүү бюджетке жүктөлгөн милдет бул Ленин көчө менен Шералиев көчөнүн боюнда мыйзамсыз курулуштарды алып берүү. Биз өзүбүздүн милдетти так аткарып, анын бардыгын бошотуп бергенбиз. Анан ошол бета групптун өзүнө эле элдин нааразычылыгы пайда болуп атат деп Нарын шаардык мэриясынан Минтранска, бета группка, түндүк автожолго 20 жолу кат жолдоппуз мэрия. 2025 жылы эле мына 3 айдын ичинде 20 жолу кат жолдонгон. Алардан келген жооптор бар, биз бардыгын жасап атабыз, карап атабыз, көзөмөлгө алып атабыз. Кечээ жыйында ушул маселе айтылдыбы? Ошол жанагы аткаруучу компанияга ошондо бир чара көрүлө турган болдубу? Баа бериле турган болдубу? Бул маселенин бардыгын Камчы Кыдыршаевич кечээ бул жерде тактады. Болгондо айтып бердик. Анан ал киши биздин бул жакта укук коргоо органдарына тиешелүү тапшырмаларын берди. Көзөмөлгө алгыла, жыйынтыгын чыгаргыла и мага отчетуңарды бергиле депчи. Дагы бир нерсе да, азыр мисалы мен мына жерди көрдүм, Ленин көчөсүн. Ленин көчө сиздердин өзүңүздөрдө акча жок болсо, өзүңүздөр айтмакчы 30-35 миллион убыткада отурсаңыздар, анда бул көчө өзү көп деле жаман эмес экен. Анан Нарын шаарында өзү көп деле автотыгын болбойт. Болгондо дагы наркы Шералиев көчөңүздөр ачылып атса, мына базар көчөңүздөр курулуп бүтүп калыптыр. Ошондо мынау Ленин көчөсүн азыр ошол жанагы дарактарды кесип салуунун зарылчылыгы бар беле? Бул кыдырыс мындай. Бул биздин Ленин көчөбүздүн кээ бирки жери 8 метр. 2 машина зорго тыгылып өтөт да. Анан көчөнү аралап бассаңыз тротуар жок. Кетип атып эле чукурга түшүп кетесиз, кайра чыгып кетесиз. Көчөнү бойлоп бак тигейин десеңиз арык жок. Анткени суу кетпейт. Арыгы жок, талкаанып бүткөн бар жогу. Анан 2022 жылы, кечирсиң, 2023 жылы 11 мартта эсимен чыкпаса, президентибиз келген бизге иш сапары менен. Анан президентибизге ушул көйгөйлөрдүн бардыгын айтканбыз. Атайын слайд менен көргөзүп, камчылыкты, то есть Садыр Нуркожоевич, бизде ушундай проблема бар. Келген азыр туристтердин саны абдан көбөйүп атат, бирок көчөдү басайын десе тротуар жок. Жергиликтүү бюджеттен оңдойлу десек, мүмкүнчүлүк жок. Просто бюджетте акча жок. Жана мен түшүндүрүп бербедимби? Анан ушуларды оңдойлу дегенде ошондо Садыр Нуркожоевич тиешелүү тапшырманы берип, тиешелүү службалардын бардыгын. Анан бул Ленин көчөнүн, Шералиев көчөнүн проекттери жасалып баштап, жол кеңейтилсин 24 метрге. Эми азыр тыгын жок деген менен баягы мындай части учурларда көчөлөрдө кадимкидей эле тыгын болуп калды. Могу мэриянын ушул администрациянын алдынан башталган тыгын тиги светофорго чейин барып, мындай ыңгайсыздык жаралып атат элге. Анан бул көчөнү оңдотуп алалы деп кеңейтели десек, көчөнү кеңейтиш үчүн карасаңыз жол 8 метр болсо 8 метрден кийин эле дарактар тигилип баштаган да. Ар жагына жолду кеңейте албайсыз. Не кылыш керек? Даракты алыш керек.
Анан ошон үчүн биз дарактарды былтыры бизге ошол утуп алган компания тарабынан тапшырма түшкөн. То есть азыр мынау жолдун азыр курууучу компаниясы аныкталып, акчасы чечилип берилген мында. Ооба, мен айтып атпаймынбы, бул Минтранс тарабынан тендер өткөн. Былтыры жана троллейбустун линиялары да бар болчу да Ленин көчөнүн боюндачы. Вот ошол троллейбустун линияларын дагы алдыруу боюнча чечим чыгарганбыз. Анткени өзүңүз билгендей жол тар болгон. Ошол тар жолго эле троллейбустун линиялары коюлган. Анан столбасы бири кыска, бири өдө, бири жоон, бири үчкөй, бир калыптагы столба эмес булчу. Анан Ленин көчө ушундай жакшынакай болуп зыңгырап оңолуп атса, жанагындай столба менен, эски линия менен, тем более троллейбус шаардын башынан аягына кетпейт. Жарымдан кайтат, билсеңиз керек аны. Аны түшүндүм. Андай боло турган болсо, ошол тендер боюнча, жанагы сиздердин долбоор боюнча, ошол жолдун бүтүшүнүн мөөнөтү качанга белгиленген? Эми бул мен айтып атам, компания бул Минтранс тарабынан тандалып алынган, бирок биз сураганда 2025 жылдын 25 августуна бүткөрөбүз деп график боюнча ошондой деп айтышкан. Анан кечээ Кыдыршевич келип катуу тапшырма койгондон кийин Шералиев көчөсү августтун 10-уна чейин толугу менен асфальты басылып, арыгы, тротуары, освещениясы менен 10 күнү биз августтун 10 күнү өткөрүп беребиз деди. 3 жылдык кепилдиги менен. Эми кепилдиги мөөнөтү дагы карантини бар да, аны билесиздер өзүңүздөр. Андан кийин Ленин көчө боюнча айтканда, Ленин көчөнү сентябрдын этегине толугу менен бүтүп беребиз деди. Мен бүгүн угуп атам, Бета группка кошумча дагы бир компания, китайский компанияны кошумча берип атыптыр. Анан көчөнү 2ге бөлүп туруп, 2 баштан жасайт деп бүгүн маалымат алдым. Долбоорго сиз эми шаар башчы катары, мындай кожоюн катары киришип көрдүңүзбү? Себеби азыр мен наркы жакта жанагы парктын маңдайында кечээ съемка кылган жеримде ошол куруучулар өздөрү дагы айтып атышат. Бул жакта мурдагы эски асфальттар көп экен деп атат. Анан аны алуу жана долбоордо каралган дейт. Биз аны алдык. Алгандан кийин бирок анын үстүндө болгону бир 20-30 сантиметр гана жанагы жаңы грунтту алып келип коюш каралыптыр дейт. Бирок аны кое турган болсок, ал жанагы эртең асфальтты баса турган болсок, асфальт билеп кеткидей болду деп атышат. Алар эми куруучу катары, адис катары айтып атат. Мен өзүм дагы көрүп атам, жанагы алыптыр, алгандан кийин шагылдыгы салыптыр. Бирок травмовка боло эле экен, бирок болгон күндө деле баягы основания жука боло турган болсо, эртең асфальт ойноп кетиши толук мүмкүн да. Анан азыр эле былкылдап турат. Ошого азыр өзгөртүү, проектке өзгөртүү киреби, кирбейби? Себеби азыр ар 5-6 жыл сайын эле жолду 3 жыл сайын ремонттой бериш мындай бизге максатсызбы дейм да. Туура. Бул проекти жасалып атканда биз толугу менен жолдо кошо жүргөнбүз. Жасаган проектировщик менен ушул Ленин көчөнү дагы, Шералиев көчөнү да. Анткени проектиге эмнелерди киргизип бергиле? Биз суранганбыз, остановкалар кирсин, освещение кирсин, тротуар кирсин, арык кирсин, ушунун баардыгын киргизип бериңиздер депчи. Анан биз кошо жүргөндө проектировщиктер менен чогуу жүргөнбүз, бирок проектини дагы заказчик биз болбой атабыз. Проектини жасаткан заказчик дагы бул Минтранс. Мен өзүм жолчу эмесмин, адис эмесмиз. Акылыбыздын жетишинче биз сунушубузду бердик да. Мону кошуп бериңиздер, буну алып бериңиздер. Анан жанагы сиз айтып аткан алдына төшөлгөн шагыл, кум кандай кечикирээк, эми чын адис болбогондон кийин мен бирдеме деп айтышым өтө оор да азырчы. Макул, анан дагы кечиресиз кылай. Чыны менен ал атайын институт даярдаган муну. Эми институт деп тышуучу, бирок тиешелүү адистердин заключениясы корутундулары менен келген да. Анан эми эгерде проект менен салса, проект менен жол өзү туура келет деп адистер кепилдик берип атат. Анан муну азыр азыр көзөмөлдүк жүргүзүп атышат. Нарын Торгоркар жолунда деле адистер курган да. Азыр мисалы ар бир кайсыл жерге жана көпүрө коюлса, арыктын үстүлөрүнө труба коюлган болсо, ошол жердин баардыгы баягы тепкич болуп калыптыр, баягы секирмек болуп калыптыр. Ошол деле мындай асфальттын сапатында маселе жок. Мен көрдүм, мисалы асфальтта аябай жакшы, Ош Бишкек жолунукундай эле экен. Бирок баягы основания начар болгондагы отуруп кетип, көпүрөлөр өздөрү соксоюп чыгып калган, ошондайынан баягы катуу ылдамдыкта келаткан машиналарды ыргытып берип атат. Өз көзүм менен көрдүм да, аны деле мисалы айтсаңыз, азыр аны деле адис кылган, аны деле көчөдөн бирөө келип курган эмес. Ошон үчүн азыр ошол нерселер эске алынып, ошол талаптар коюлдубу деген суроо да эми. Мисалга могул Шералиев көчөсү боюнча айта турган болсок, Шералиев көчөсү мындай 8 метр, турасы 8 метр болуп калган башында. Анан эл талап коюп келип, көчөнү кеңейттирип бергиле дегенден анан бул эл өзү дагы обращение кылган, министрибиз келди, көчөгө туруп, анан ошол министрибиз өзү тапшырма берип, көчөнү кеңейтели деп 10 метрге кеңейттик да. Проект өзгөрүү кирди. Андан кийин
өзгөрүп киргенден кийин адан дагы көчөнү кеңейтпейсиңерби деген элден суроо талап түштү. Бирок адан дагы кеңейте турган болсок анда тротуар жок болуш керек экен. А тротуар жок көчө болбойт да. Тротуарды дагы кеңейтем десең, анда Шералиев көчөнүн боюндагы бүт кызыл китеби бар үйлөр экен, баардыгын бузуш керек экен да, башынан аягыначы. Анан аны бузганда өзүңүз билесиз, компенсация төлөш керек. Ага бизде мүмкүнчүлүк жок. Анан ошодон жана 10 метр көчөнүн кеңдиги и тротуары деп ушуну менен токтоп калды да. Проект боюнча азыр бизде бул жерде Ошондо 10 метр болгондо канча полоса болуп калат? эки эле полоса болот 10 метр болгондочу. А могул Ленин көчөбүз бул 4 полосалуу көчө болот. 4 полоса болгондо канча метр болуп атат эми? 4 полоса болгондо 6дан болгондо кыскасы тротуар ичинде жалпы 24 метр да. Ошондой, бирок мен баягы эми жолдорду салыштырып жүрөм да, эми мисалы Оштогу жолдорду деле чагылдырып атам. Талай Сарыбашевдин маалында Оштогу жанагы Аскар Шакиров көчөсүн кеңейтебиз деп ушинтип ремонт кылышкан. Бирок көчө мурда жанагы 2 эле тилке болчу. Ошону 4 тилке кылды. Бирок мурда ошо 2 тилкеде машина жүрчү дагы, мына жактагы обочинада машина токточу. Азыр эми 4 тилке, аты 4 тилке болуп калды. Бирок баягы 2 четтеги 2 тилке ал кайра эле асфальтталган парковка болуп калды. Эртең сиздерде ошондой ошибка болбойбу деген. Сиздер азыр жолду кеңейтебиз деп кеңейтесиздер, а бирок эртең машина кое турган жай болуп калбайбы деген. Бул өзүңүз байкасаңыз керек, азыр жолдун четиндеги жанагы бордюр деп коет го. Бордюр мондай жаткырып койсо, сиз айткандай чекеге чыгып, бир жак дөңгөлөгү асфальтка кирип, мындай стоянка кылып алат да. А булардыкы мындай стоячий болуп атат да. То есть машина токтотпойбуз деп атасыздар. Машина токтобой уже кетсе деген ойдочу. Сиздер азыр машина токтотпойбуз деп атасыздар. Туура. А бирок зарылчылык бар да, ошол зарылчылыкты кантип чечейин деп атасыздар. Азыр сиздер баягы жолду кеңейтебиз деп атасыздар, бирок баягы имараттарга өзүнчө стоянкалар каралып атат да, баягы кенен элек жерлерине стоянка карап кеткенге аракеттер көрүлүп атат да. Анан имараттардын чоң имараттардын арткы бетине токтотконго деген маалыматтар эми пландар бар да. А негизи жолго келип токтоп койбош керек. Өзүнүн стоянкаларын ошо карап кет. Мен азыр сизден кечирим сурайм, баягы бул кишинин өзүнүн эмеси, акчасы бар да, эми өзүнүн чөнтөгү бар дегендей, өзүнүн бюджети бар. Ошон үчүн мен бул кишиден көбүрөөк эметип калдым, кечирим сурайм. Сиздер менен талкуулап Анан дагы бир маселе, мынау ал экөөңүздөргө деле тиешелүү болсо керек. Мен азыр көрдүм, жанагы ротация саясаты башталбадыбы? Садыр Жапаров президент болуп келгенден кийин. Анан ошол ротация саясатынын бир комплекси окшойт да. Жана бир бөлүгү катары жанагы үйлөр курулуптур. Жанагы кызматкерлер үчүн. Кызматкерлер. Ал ошол үйлөр бүттүбү, бүтө элекпи? Ал үйлөр бүткөн, бүтүп бүгүнкү күндө колдонууга берилгенби? Колдонууга берилип, вод болуп колдонууга берилип, соттордун, по-моему, 1-2 жөө кирип жашап атат. Учурда шаардагы үйлөрдө. Бизде 7 үй курулган, 6 шаардын күнбатыш тарабына, ал эми бирөөсү Московский район деп коет. Московский райондо ал жерде дагы бир жетектүүбүз жашап атат учурда. Мен билишимче сиз Каракулжада туулуп өскөнсүз, Каракулжадан келдиңиз. Каракулжадан келген адам катары мисалы ошол сизге дагы тиешелүү үй беле? Сиз азыр каякта жашап атасыз деген да, же квартирада? Мага дагы тиешелүү үй бар. Бирок мен ага чыгып жашаган жокмун. Азыр бир жерде квартирада турам, мен квартирада эле туруп атам. Жо ошондо азыр сиздерге айлыгыңыздар ушунчалык көбөйүп, акчаңыздар көппү же кандай? Неден улам ошол өкмөт өзү, президент өзү салып берген үйдөн эмне үчүн жашабай атасыз деген? Президент салып берген үйгө чыгып жашасам деле болмок, бирок мен үчүн азыркы жашап аткан квартирам, то есть бул мэрияга жакын. Анан бул квартира ошол биздин өзүбүздүн кандай десем, бизде иштеген бир кызматкердин үйү. Ал жерге мындай көп деле акча төлөбөй эле арзан эле суммада мен азыр жашап келип атам да. Жок, маселенин баардыгы ошондо болуппайбы? Мисалы, сизде иштеген кызматкер болсо, ал сиздин кол алдыңызда болсо, анан ага буйрук беришиңиз керек, ага бирдемени мындай тапшырма беришиңиз керек дегенде, анан анын сиз үйүндө жашап көз каранды болсоңуз, аны кантип кептейсиз, кантип жаза колдоносуз, кантип иш аткартасыз, кантип тапшырма бересиз деген нерсе да. Эми мен түшүнүгүмө караганда бул баягы СССР кезиндегидей маселе болуп атат окшойт. Жанагы кызматкерлердин өздөрүнүн үйлөрү болсун. Жанагы кимдир бирөөдөн өзүнүн кызматкеринен же ушул шаардын бир тургунунан көз каранды болбосун, коррупцияга кирип кетпесин деген маселеден улам, анан айлыгы үнөмдүү болсун, айлыгынан квартплата төлөбөсүн деп, балким азыр сизге кошомат кылып сизден квартплата албай аткандыр. Ар нерсени шекишип баштайбыз да мисалы. Квартплата кадимкидей алат менден.
квартплатаны төлөп атам, суусун төлөйм, светин төлөйм. Сиз айтып атасыз. Эч кандай маселе жок. Мисалга азыр мен ачык эле айтылам, ошол 3 бөлмөлүү үй мен 15 миңден төлөп берем айына. Аны түшүнүп атам, сиз айтасыз. Бирок ишенбей койгонго биздин акыбыз бар болуп атпайбы? Ошон үчүн баягы Эгер сиз ишенбесеңиз азыр барып мындай жолугуп сурасаңыз да болот. эми мен мындай болуп атат да, эми мамлекет акча коротtu да. Акча коротуп ошол жерге баягы биздин баягы ротация болуп келген кызматкерлерге ошол үйдү берели. Ошолор жанагы көзү жалдырап бир жерде кызыл жүзүн саргартып отурбасын. Мына даяр үй дегендей бир саясатты ишке ашырыш үчүн болуп атпайбы? Анан ошол нерсени анан сиздер кабыл албай атпайсыздарбы? Жок, Неге? Же акча көп? кабыл албаган жокпуз, кабыл алдык. Бүгүнкү күндө кызматкерлер жашап атат. Мага окшоп эле ротация болуп келген жетекчи ошол мен жашай турган үйдө жашап атат. Эч маселеси жок. Жок, ал бош туруп атпайбы ошон үчүн? Жок, бош турган жок. Мен жашай турган үйдө жашап атат. Негизи эле ошол комплексте айтам. Бош үйлөр бар экен да. Жок, комплексте бош үйлөр бар. Бир комплексте бош үйлөр бар, ал сотторго салынган 6 тең. А мэрге деп Московскийге салынган, ал жерде бирөө жашап атат. Жетекчибиз жашап атат. Жок, ошондо алар кабыл албай атабы? Эмне үчүн жашай албай атат? Эмне үчүн колдоно албай атат дейм да. Эми биз сотторго үйдү бергенбиз. Өзүңүз барып көрсөңүз болот. По-моему, 3-өө, 2-өө жашап атат. Анан бир 2-3 үй бош туруп атат, бирок биз өткөрүп бергенбиз. Бирөө прокуратура органдарыныкы, анан качан барып кирет, качан жашайт, аны мен аларды зордой албайм. Туура, бирок мен ойлогонум мындай болуп атпайбы? Эми биз бир жагынан сиз айтып атпайсызбы, мисалы буга акча жетпей атат, тиги акча жетпей атат дегендейчи. Ошол эле учурда мисалы азыр сиздерде Нарын шаарында бала бакча маселеси 100% чечилип кетпесе керек деп ойлойм. Канча пайыз азыр бала бакчалар? Бала бакча бизде 72%га камсыз болгон. Дагы бул жакта эми жок дегенде 28% бала эми бала бакчага зар болуп отурат да. Демек бала бакча салыш керек. А өкмөт азыр бала бакча салбай, зарлыраак деп сиздерге үй берип атса, ошол үйдү кабыл албай атасыздар. Демек андан көрө ошо башында эле үй салбай сиздерге бала бакча салган туурараак болмок беле деп атпаймынбы? Раз сиздерге кереги жок болсо. Жок, бизге кереги жок деп мен айткан жокмун. Жок, азыр жашабай аткандык ошол бул керек. Мисалга сотторго деп салынган үй, сотторго мамлекет ошол жашаган үй үчүн атайын мамлекеттик бюджеттен компенсация төлөп берет экен да. Квартирасы үчүн акча берет экен. Ошол сотторго мамлекет тарабынан акча берилбесин деп үй салынып берилген. Биз сотторго бүгүнкү күндө толугу менен өткөрүп бердик. Жашагыла мына силердин үйүңөр деп. Анан эми алар жашайбы же жашабайбы өздөрү билет экен да. Азыр кабарыңыз барбы ошол сотторго ошол квартплатка деп төлөнгөн акча токтотулуппу, токтотулуп атпы? Мен буну билбейт экенмин. Ал менин полномочияма кирбейт да. Чыдабай кеттиңиз окшойт, түшүндүм. Жо мен мынтип эме кылбасам, анан дагы бир маселе. Бул жакта азыр 208 миллион мына калктын саны менен мындай бөлүп санаганда, мисалы башка айыл өкмөттөр бар, башкалар бар. Алар үчүн 200 миллион, 270 миллионго чыгабыз деп атасыз. 270 миллион акча аябай чоң акча да. Эми Кыргызстандагы эң алдыңкы деген айыл өкмөттөрдүн бюджети ошондой. Аларга ошол мындай байлык катары болуп атат. А сиздерге ал жетпей атат. Эмне үчүн ошол соц объекттер жанагы эмелер көппү сиздерде? Ошол сиздердин колуңуздагы караган. Жок, бизде өзүңүз билгендей зарплата толук жергиликтүү бюджеттен алынат. Зарплата башка региондорго салыштырмалуу высокогорьясы бар, билесиз да. Ошон үчүн көп. Ошон көбүрөөк кетет. Андан кийин коммуналдык чыгымдардын баардыгын биз өзүбүз жабабыз, жергиликтүү бюджеттен. Коммуналдык чыгымдарга кетет, тазалыкка кетет, зеленхозго кетет, бак тектит, мусор чыгарды дегендердин акчалардын баарын бөлгөндөн кийин 270 миллиондон калган, мен айтып атпаймынбы? Жок, мекеме көппү деп атпаймынбы сиздердин колуңуздарды караган? Жок, ошол эле башка дагы эми айыл өкмөттөрдө биздегидей көп болбошу мүмкүн. Бизде жанагындай тазалык ишканасы, жашылдандыруу ишканасы, УМСыбыз, водоканалыбыз, теплобуз бардыгы бар да. Айыл өкмөттөрдө андай ишканалар жок да. Баягы бир жолу Атамбаев келгенде Нарындын эмеси, канализациясы Нарын суусуна агып атат деп айткан эле. Канализация маселеңиздер чечилдиби, чечилбейби ошондон бери? Канализация азыр барып көрсөңүз да болот. Бүгүнкү күндө биздин могул шаар узун кетет да, 18 километр шаардын башынан этегине. 18 километр шаардын орто тушугунда гана канализациябыз бар. Шаардын чыгыш чөлкөмү, бул Ыртыс чөлкөмү деп коет, Батыш чөлкөмү, Ак Коргон чөлкөмү. Шаардын эки башында канализация жок да. Ошол шаардын эки башындагы канализация түтүктөрү учурда Кытайдын Чайнаролд деген компаниясы утуп алып, канализация түтүктөрүн басып калат. Азыр Ак Коргондо иштеп атышат. Анан ошону менен бирге эле жанагы сиз айтып аткан очистное сооружение деп коебуз. Ошол очистное сооружение дагы жаңы салына турган болуп атат. Бул 2026 жылы бунун баардыгы бүтүш керек, бул проект толугу мененчи. Буюрса мындай таза суу,
эми таза болбосо дагы азыркыга караганда тазараак суу алып калат деп ойлойбуз буюрса. ийгилик кылам. Анан дагы бир акырында бир суроо. Жанагы мисалы мен кечээ съемка кылып ошо көчөдө жүрдүм, 1 сааттай жүрдүм. 1 сааттын ичинде мен күйүп калдым. Анан кечээ Камчыбек Ташиев келгенде айтты, жанагы мындан кийин жетекчилер көчөгө чыгып иштегиле деп. Бирок сиздин азыр өңүңүзгө караганда аппак нарында иштеп аткандай экенсиз да. Бул бетти кантип сактап атасыз деп сурайын дедим. Ылдырыс Көчөгө чыгып атасызбы? Ылдырыс мындай, эми сен экөөбүз илгертен иштешип атпайлыбы? Азыр мен наоборот кабинетте көп отурбайм. Кечке көчөдөмүн. Мисалга кече сен тиги эфириңди көрдүм, бияка бак тигип койсо болбойт беле, анан тигинтиси болбойт беле, мынтиси болбойт беле деп атпайсыңбы? Мен келгенден бери Нарын шаарына 20дай сквер парк уюштурулду. Тигилген көчөттөрдүн саны мен өзүм мисалга Каракулжадамын. Каракулжадан жанагы можжевельник деп коет. Берде башта тигилчү эмес экен. Ошол можжевельниктердин көчөттөрүн спонсорлор аркылуу алып келип, бүгүнкү күндө 4000дей можжевельниктин көчөтүн бюджеттен акча короткон жокпуз. Спонсорлордун эсебинен алып келип Нарын шаарына отургуздук. Андан сырткары ак кайыңдардын көчөттөрүн, кара каярчанын көчөттөрүн эгер көрөбүз десең, мен сени ичтип жүрүп жасаган ишимди көргөзүп койгум келип атат да мындай. Аны көрүп атам, эл деле айтып атат. Жакшы жагын бир чыгарып койсоң депчи. Мындан 2 жыл мурун келгенде сизди мындай аракет кылып атат, жакшы эле деп макташкан. Бирок азыр 2 жылдан кийин келгенде элдин алымсынбаган маанайын байкап атам. Анан бул бир жагы. Бирок мына эме болуп атпайбы? Сиздер азыр баягы ошол мындай акчага сатылып алынган бир башкача экзотикалык дарактарга көп маани берип атасыздар да. Бирок ошол эле учурда мен кечээ мисалы Кытайга барып келдим. Кытайды деле көрдүм. Кытай мисалы биздин бака теректи чамбай атыптыр, чынар теректи чамбай атыптыр. Биздин кадимки жанагы мажрум талды чамбай атыптыр. Аларга акча кетириштин кереги жок да. Мисалы сиз азыр 4000 деп атасыз. Бекерге мисалы мына жердеги эмелерди эле алып туруп ошол мына каналдардын бойлоруна башка жерлерге эге бергенге акча кетпейт да. Аны сиз 4000 эмес 100 000 кылып койсоңуз деле болмок да. Мүмкүнчүлүк бар да. Мен сага спонсорлордун эсебинен Каракулжадан гана алып келген көчөтүмдү айтып атам. Андан сырткары санай турган болсок, 3000 эмес 30.000ден ашуун Нарын шаарынын ар кандай көчөттөрдү отургуздук да биз, ар кандай дарактардын көчөттөрүн. Сен айтып аткан канал ал ООСтун балансында турат. Райондук суу чарба башкармалыгы. Ал бизге баш ийбейт. Ал каналдын боюна сиздердики да. Ал каналдын боюна 12 метрге чейин охранный зонасы бар. Ал дагы сиздердики да. Жок, охранный зона ал ООСтуку. Сен 12 метрге чейин бактыге турган болсоң, эртең эле ООС сага келип штраф салып, же болбосо дарагыңы жулуп ыргытат. Анткени ал жерде постоянно техника иштеп туруш керек, экскаватор. Мисалы андай боло турган болсо, Ошто азыр мисалы мына Оштун мэри ошол жерлерди жана көрктөндүрүп абатташтырам деп атат. Анда эртең ал кылмышкер болуп калат Оштун мэри. Эми Оштун мэри жөнүндө мен комментарий бере албайм. Бир эле мыйзам менен бир эле өлкөдө иштеп атпайбызбы? Бир эле өлкөдө иштеп атабыз. Вот ошону айтып атам. Ал жанагы каналдарды көрктөндүрүп атат. Ага ООС эч кандай тыюу салбай атат. А сиз азыр айтып атасыз, жок мен аны көрктөндүрсөм мага тыюу салат деп атасыз. Кош стандарттуулук болуп калып атпайбы? Бир мыйзам, бир китеп, бир мамлекетте жашап атабыз. Туура, мен эми мыйзам тилинде сүйлөп атам. Эми Ошко барып, мэрден өзүнөн алсаң мүмкүн өзү айтып береттир. Биз каналдын жээгин сен мындай көрктөндүрбөй атасың деп атасың, ошол каналдын жээгинен мындай каналга тоскоолдук жаратпаган жерлерди, баштан мусор басып жаткан жерлер болгон, туалет болгон жерлер болгон, ошондой жерлердин баарын тазалап биз көрктөндүрүп атабыз да. Эгер сен кааласаң мен эч бир көргөзбөйм, мындай бир жакшы жакты деле тартпайсың же, болбойбу андай жакшы. Жок, мен мисалы жакшы жакты тартам. Азыр мен тартып эле атам. Маселе жок. Бирок азыр мындай болуппайбы? Азыр элге ошол эккен көчөтүңүзгө караганда мына жерде азыр баягы кыйган көчөтүңүз көбүрөөк көрүнүп калып атпайбы? Анан ошодон улам сөз. Макул, ага маселе жок. Азыр бул жакты мен интервьюмду бүтүрүп алсак анан чыксак болобу? Көчөт боюнча эмел азыр көчөт боюнча сурап калдың. Бул дарактарды эмнеге кыйылды мен айтып бербедимби? Айттыңыз. Булардын баардыгы карабак болгон. Азыр биз план кылып атабыз. Кудайым буйруса, лелин көчөбүз бүтүп калса, биз жанагы зеленый насаждение деп коебуз го. Ошону эмдиги жылды жазды күтпөстөн эле ушул күздө азыр бир топ көчөтүбүз зеленхоздун короосунда тигилип турат, жакын болупчу. Көчөттөрдүн баардыгын ушу Лелин көчөнүн эки жак боюна толук отургузабыз деп атабыз. Сураныч 1,5 километр. Сураныч арча эмес деп коюңчу ошол көчөттөр. Арча эмес, бул жерге жалаң кайыңдын көчөттөрүн отургузабыз деп атабыз. Мындай жазы жалбырактуубу? Жазгы кайың билесиз, ак кайың. Жалаң ак кайыңга Нарын шаарын бөлөлү деп атабыз да. Ак кайың, жалаң ак кайыңбы? Жалаң ак кайың отургузабыз. Арасына сиз айтып аткан жанагы мажрумтал, экөөбүз Ошто көлөкөлөгөн мажрумталды биз быйыл бир топ эктик. Мажрумталды дагы ошобуз уштап эл баратканда сиз айткандай карарып калдым деп атпайсызбы? Көлөккө болуп турсун деп атабыз да. Рахмат.
Анан эми акайын боюнча өзүнчө маселе. Эми сиздер ушуну баягы кайсыл көчөт эгилишин ким чечет өзү? Бул жерде бизде атайын чечимдер? зеленхоз бар. Ошонун адистери чечеби? Эми анын адистери бар. Биз барбыз, кеңешип туруп, анан чечим кабыл алабыз да, кандай көчөттөрдү отургузабыз деп. Сиз айткан жанагы карагай тиги буларды буга чейин отургузганбыз, бирок көчөнүн боюна карагай болбойт экен. Анткени ооба. Анткени ал көлөкө өрүп экен дегендей. Көлөкө өрүп Жай өсөт дегендей. Жай өсөт. Анын бир эле пайдасы бар экен, баягы жалбырак түшпөйт экен, баягы тазалыктын кызматкерлерине гана жакпаса башкасына. Азыр мүмкүн болсо сизден суранам, мен бир чогуу чыгып көргөзбөймүнбү? Жарайт, бирок болгону мен акимге дагы суроом бар эле да. Аким эмес. Бул иши өкүлдүн биринчи орун басары. Кечирим сурайм. Мен акимди атпаймынбы? Жок. Кечирим сурайм анда. Мен туура эмес түшүнүп алыптым, кечирим сурайм. Аким ушул жакта биздики бүгүн мэрия менен азыр бир эки чоң канча жаштын тапшырмасы менен азыр 2-3 ай салынган атат да чоң. Цеки деп коебуз, ошо бир борбор да, маданий борбор чогултулган ошол жерде эли кызмат кыла турган. Ошонун объектисин азыр отургузуу боюнча местосуна барып жайгаштырууну кетип атканбыз. Кыскараак эме кылсак болобу? Жок, болгону облустун эмеси катары. Азыр мынау Баетов нарын жолу боюнча мага аябай арызданып атышат. Анан кийин мынау Соронбай Жээнбековдун тушунда башталган жанагы элет жолдорун оңдоо боюнча долбоор. Мынау эки нарын жолу боюнча эмне үчүн ал токтоп калган? Азыр уланабы уланбайбы? Ал жол качан бүтөт? Анан наркы эки нарын суусундагы баягы бийлеме көпүрө бар экен. Жыгачтан. Вот ошолор качан болот? Жалпы область боюнча 197 километр быйыл пландалып атат. Анын ичинен 120 километр бул Баетов Нарын Баетов жолу. Быйылга бүтө турган ошо 40-45 километрге чейинки жол пландалып атат да бүгүнкү күндө. То есть азыр муну нарындан санаганда Баетовго карап баратканда 40 жок, азыр мындай деп айталы, ал башкача. Баетовдон бери карай келатканда 35 километрге чейин бүтөт да. Баетов быйыл күзгө чейин. Быйыл күзгө чейин деп министрибиз Кытай компаниясын ошолор менен келишим түзүп кириди. Жергиликтүү бийлик баардык маселени чечип берди. Карьер, башка жатакана, суу, свет маселелерин баарын биз тараптан баарын бердик. Минтранс азыр алып келип жайгаштырды. Заводдор көчүп келип атат. Асфальт бетон завод чыгара турган техникалар келди. Ошол 35 километрге чейин бүтүрөт. Ал эми могу шаардын эң кыйнап аткан могу перевалды көрдүңүздөр да. Акыя. Ушул жерде 5 километрди Минтранс өзү бүтүрөт да. Алар ошол өздөрү иштеп атат, ошонун негизинде бүткөрөт. Ал эми сиз айтып аткан үйдөгү тарап чыны менен жыл сайын багы 3 гектар, 3 километр, эки нарында карай 3 гектарга чейин, 3 километрге чейин 5 километрин жасалып келген. Быйыл 12ге чейин пландалып атат, 12 километрге чейин. Анткени аэропортубуз да бүттү, Кудай буйрса, 31-агастка карата учуу иштери жүргүзүлөт деп пландалып атат да. Анан көпүрө боюнча азыр бизде билесиздер каскад курулган атат. Ага дагы азыр инвесторлор келип бир сыйра пландоо иштери жүрүп атат. Өткөндө эле Атамбаев сатын таштап кеткен каскад. Ооба, ошол нарын жогорку каскаты да. Ошол боюнча иштер жүрүп атат. Анан азыр Жыгач көпүрө ичинде оор акыбалда. Биз азыр күзгө чейин деп эмесин берип атат, убадаларын. Темирден бириктирилген убактылуу көпүрө салынат. Ал жерде атайын өздөрүнүн эмесинде ишканасында жасалып атат. Бүгүнкү күндө күзгө чейин бүтүрүп беребиз дешти да. Күзгө чейин бүтүрүп берет, бирок кандай боло турган болсо, андан бул убактылуу көпүрө болуп эсептелет. Анткени каскадтын бассейни курулганда ал жердин баары астында калат, суунун астында. Анан үстүндө көрдүңүз барбы, үстү жагынан башка жол чыгаруу боюнча булардын өзүнчө проектиси жүрүп атат да. Бирок анда бир суроо да, наркы эки нарын айылына азыр мектеп курулуп атыптыр. Ал мектептин баягы курулуш материалдарын, анан элдин деле өзүнүн курулуш материалдарын алып өтүү кандай болот? Анда курулуш токтоп турабы? Жок, курулуш токтоп турбайт. Өзүнүн нормасы бар, ошол ылайыктуу азыраак норма менен өтүп турганга аракеттерин көрүшөт. Анткени ошого жараша булар текущий ремонтун жүргүзүп бир аз ретке келтиришти. Жол чарба департаментичи, бирок айырга чектөө киргизип атышат, өтө чоң техника менен эмес, аз-аздан алып өтүп туруңуздар, анан биз муну күзгө чейин алмаштырып бүтүрүп беребиз деп убадасын берди. Акыркы суроо, жанагы кудум эле ушул жанагы мэрге сураган суроо да. Кызматтык үйлөр боюнча сиздердикин азыр көрүп келдим. 6 үй курулуптур. Бирөөсү
жанагы пардасы илинип, ичинде кир жайылып турат, башкасы бош турат да. Эмне үчүн? Бул бизге карабайт. Бул Нарын район администрациясынан өткөрүлүп берилген. Администрацияны сиздер көзөмөлдөйсүздөр да? Көзөмөлдөйбүз. Биз толук кандуу өткөрүп бергенбиз. Ал жерде аким өзү жашайт, толук кандуу. Андан тышкары ал жерде күч түзүмдөр жашайт. Бүгүнкү күндө бизге акыркы маалымат берген боюнча баардык үйдө жашоочулар жашап аткан. Ошол жерде военкому, начальник РОВДсы тийиштүү түштү. Ар бирине аким өзү чечим менен жайгаштырып иш алып барып жаткан. Бирок иш жүзүндө жашабайттыр да. Ошого Биз эми муну тактап көрөлү. Буга чейин биз алган маалыматтар боюнча баарына бөлүп бердик, жашап атабыз деп аким өзү биринчи көчүп барып, андан кийин да көрдүңүздөр да, азыр дагы аны тоосу, благоустроить этип, баксак тигип, мындай аракеттерин көрүп жасап атышат да. азыр эми жашабай атканын көргөндөн улам суроо да. Ошол бизге керек беле же кереги жок беле ошол үйлөр? Сөзсүз түрдө керек болчу. Эми кайсы бир кызматка бөлүнгөн үй баягы кээ бирден өзүңүз көрүп атасыз да, мындай 9-10га чейин иштей турган убактар болот да. Анан жакын үйүнө коюп алып туруп, кирип чыгып иштей беришет. Кээ бирде ошол удобствону карап туруп барбай койгон учурлар болуп атат да. Бирок ошол эле кызматтан, ошол эле службадан кайра сурап туруп жайгаштырып кири келе деп атабыз да. Эч кандай үй бош калбаш керек. Сиз айткандай туура баары колдонуп, мамлекет камкорлук кылып салып бергенден кийин биз колдонууга милдеттүүбүз. Муну биз көзөмөлгө алып коелу, сөзсүз түрдө. Чиновниктердин аялдары каршы болуп атабы билбейм. Кээ бирде түштүктөн келген туугандарыбыздын көбү салт эле келишет, чынын айтканда баягы өзү эле келип анан жакыныраак жерди алып кирип чыгып иштегенди дагы мындай коюп атышат да. Көбүнчөсү эле жумушта отурганда 9-10га чейин алган, калып калган кызматкерлер көп да. Жумушу менен кээ бирде ойлоп коесуз, ошого карап коет деп. Анан дагы бир суроо. Буга чейинки мынау жолдордун курулушу аябай кечигип мындай жай жүрүп атат деп атышкан да. Ошонун себеби эмнеде эле? Акча беле? Акчаны бербей атышканбы? Эмнеге ушундай болуп Биз аткан? акчада жок деп эсептейбиз. Анткени мына март айынан баштап эле Токтогул Абдысаттарович өзү келип атты. Мына чогуу биз мэр менен кошо чогуу кыдырып, эл менен кошо кыдырып, элдин суроо тараптарын канааттандырып бир чети. Анан компанияга абдан чоң тапшырмалар берип кетатты. Бирок тилекке каршы ушул компаниябыз шалакылык менен иштеди деп белгилейт элек да. Биз бул боюнча 2 күн сайын видео фиксацияларды кылып, биздин биринчи орун басары Минтранстын биздин министрликке жөнөтүп аттык да. Баягы алар иштеп атабыз деп ал жака маалымат бере берет, бирок иштегени менен темп аз да. 5 киши коюп коет, 2 техника коюп коет, анан иштеп атабыз деп отчет бере берет. Ошондон анан биз канааттанбай кечке айтып аттык да. Бул элдин немесин аябай кыжырына тийип атат, элдин баарын көчөгө алып коет, ишти жүргүзүп атат деп. Мэр да бир нече жолу өзүнүн каттарына жана айтты го 20дан ашык кат жаздым деп. Биздин жетекчилик Алтынбек Калач өзү да министр менен бир топ сүйлөшүп тапшырманы берип атты. Эми азыр күчтөбүз деген талапты коюлду, эми чогуу аткарабыз аны. Рахмат. Ийгилик. Нарындын мэри жана өзүңөр көрдүңөр. Сен Ыдырыс жамандык деле айта бересиңби, сен кемчилик деле айта бересиңби? Биздин кылган иштерибизди дагы айтпайсыңбы? Биз бюджети жок отуруп, убыточный бюджет менен иш кылып атабыз, ошону көрсөтүп берейин дейт. Макул деп атам. Көрсөткөнгө даярмын. Бирок азыр бир жыйынтыктап буга чейинкилерди жыйынтыктап алганда, азыр мына Ленин көчөсү, дарактарды кесип салганбыз. То есть бул жанагы азыр курула турган долбоорго даярдык, Даярдык. Ошондо кечеги жыйындан кийинки сөздөн улам жыйынтыктап айтканда, быйыл октябрда бул жол бүтөбү? Быйыл сентябрдын этегине бүтөрөбүз деп сөз беришти. Сентябрь, октябрь ошо да? Октябрь. Ну, кечиксин октябрга деле бүтсүнчү. Октябрга бүтөрөбүз деп эгер бүткөн болсо биз сразу бул көчөгө жана айттым го, көчөттөрдү тигип баштайбыз буюрсачы. Болжол менен 9,5 километр узундугу. Анан биз эсептеп чыгарып атабыз, 15 миңдей көчөт кетет депчи. 15 миңдей жаңы көчөттү отургузабыз. Күздө, Кудайым буйруса, бүтсө. Ушуну негизи мурда эле айтып коюш керек болчуго дейм да. Себеби нарындыктар менен сүйлөшсөң эч кимисинде маалымат жок. Алар жанагы бул жолду азыр баштабаса, курбаса эмнеге баягы көчөттөрдүн баардыгын, дарактын баардыгын кесип салды деген Жок, мен жана айтып бербедимби? Бунун графиги быйылкы жылдын. Жана айтып бердиңиз, эл билбептир да. Жок, элге деле бул боюнча жеткиргенбиз, өзүбүздүн сайтыбыз бар мэрияның сайт аркылуу билгизгенбиз. Анан быйылкы жасала турган жолду көчөтүн эртерээк кыркпасаң болбойт да.
Анан азыр көчөт кыркам десең, азыр дарактын баардыгы көктөп турган мезгил. Ошон үчүн былтыр кеч күздө, анан эрте жазда булардын баардыгы кыркылган да. Макул. Анан Шералиев көчөсү качан бүтө турган болду? Шералиев көчөсү кечеги министрдин, транспорт министрибиздин айтымында августтун 10-унда толугу менен бүткөрүп колдонууга беребиз деди. Жыйында айтылды ушул сөз. Ал бирок бүтө эле калган эме сентябрдын ошого чейин, сентябрга чейин созулду. Августтун. Бул эми арыгы бар, тротуары бар, освещениясы бар, ошону менен толук деп атат да. Ал 2 слой басылат. Азыр биринчи слойун басып атышат, андан экинчи слой, андан кийин арыгы, тротуары, освещениясы кетет экен. Ошонун баардыгын кошкондо августтун 10-унда толугу менен беребиз дейт колдонууга. Автобустар эртең 10 күндүн ичинде сизге жана автобуска акча бөлүнөт деди. Эгер андай боло турган болсо 10 автобус качанга келип калат? 10 автобус эми бизге акча келип түшкөндөн кийин бул жерден биз тендер өткөрөбүз, тендерге чыгат. Анан тендер аркылуу келсе, тендерде 1 ай турат. Анын тишинасы болот. Андан кийин алып келген убактысына дагы 1-2 ай болсо, бир мен ойлойм сентябрларга келип калыш керек, Кудайым буйруса. Аныңыздар жакшы, бирок нарын суук климат. Суук. Анан сиздер азыр электробус алып келебиз деп атасыздар. Жок, электробус бизде бар. Электроавтобустарды биз былтыр 5 алганбыз. Кышы менен нарында иштеп чыкты. Электроавтобустар эшикте туруп эле иштеди. Анан То есть сынактан өттү. Сынактан өттү. Быйыл бирок биз электроавтобус эмес, жөн эле дизель менен жүргөн автобустарды алып иштетели деп атабыз. Газ бизде жок. Буларга жанагы пропанбы то эле ушундай газ кетет экен, ал бизде жок. Ошон үчүн биз кадимкидей эле дизель менен жүргөн автобустарды алабыз деп атабыз. 10ду деп даярданып атабыз азыр. Дизелди баягы орустардын лиязын албайсыздарбы иши кылып, оштогудай кылып кап-кара түтүн кылып муну кете турган? Жок, андай болбойт эми. Бул жанагы Кытайдын заводдорунан азыр биз запрос берип атабыз, сунуштарды алып атабыз, даярданып атабыз азыртанч. Анан бизде атайын менин буйругум менен комиссия түзүлүп атат. Мисалы ал жерге автобустун талаптары коюлат. Узундугу мынча болуш керек, местасы мынча болуш керек, минус 40ка чыдаш керек, плюс 40ка чыдаш керек деген өзүбүздүн нарынын шартына ылайык нерселердин баардыгын биз шарттамага киргизебиз. Ошонун негизинде автобусту алабыз биз. Кондиционери болобу, болбойбу? Кондиционер болот, сөзсүз түрдө. Анткени азыр көрүп атасыздар, климат барган сайын ысып атат. Эртең нарын ысыса, бизде кондиционер жок деп дагы эл сөз кылбаш керек да. Анан дагы бир маселе, баягы тендерди өткөрөсүздөр. Азыртан сиздер эми мындай алганда сметалык баасы деп коелу. Азыр сметалык баа боюнча 130 миллион сурадыңыздар, туурабы? Тендердик баасы өзгөрүп, тендер учурунда өзгөрүп, ал баягы плюс-минус болушу мүмкүн да. Тендерден баягы сметалык баадан чыкпаганга аракет кылсаңыздар керек. Акча ашабы, үнөмдөлөбү? Тендердик баа. Тендердик баада тендерге өзү билесиздер, акча сөзсүз түрдө үнөмдөлөт. Бул азыр 130 миң сом 10 автобуска деп атпайбы? 130 миллион. 130 миллион сом 10 автобуска деп бөлүнүп атат, Кудайым буйруса. Ошону биз президентский аппаратка дагы азыр айтып атабыз. 10 автобус деп көргөзбөй эле 130 миллионго автобус алуу деп берсеңиздер, мүмкүн ошол 130 миллионго биз 10 эмес 13 автобус алабыз. Элге пайдалуураак болсун. Анан жанында чектөө киргизилип калганда эртең ашкан акчаны кайра алып кетип калбасаңыздар деп атабыз. Алар бизден сунуш сурады, сунушубузду бердик. Буйруса ошондой боло турган болсо мүмкүн 10 автобус, мүмкүн 15 автобус. Жакшысын алганга Кудай буйруса аракет кылабыз колдон келишинче. Ошту мактагандай болбойм, бирок Оштун баягы күнү Ош мэриясы эме кылышты. 500 миллион сомго Кытайдан техника алышты. Оор техникаларды. Бирок алар Кытайга өздөрү барышып, ал барганда дагы вице-мэр, жанагы шаардык кеңештин депутаттары ошентип барып, кадимкидей заводдун өзү менен, заводдун кожоюндары менен талашып, тартышып атып, баалашып базардагыдай. Ошентип кыйла арзандатып алып келдик. Пара болгон жок. Жанагы доля эч ким сурап жанагындай кылган жок, эч кимге откат бербедик деп айтышты. Ошол тажрыйбаны колдонуп көрсөңүздөр кандай болот? Бул өзүңүздөр бар. Тур айттыңыз. Мен өзүм барып келгемин. Кытайга именно Ютон, Джонтон, Дунфунг деген автобус чыгарган заводдор бар экен. Барып сиз айткандай жетекчилери менен түздөн түз өздөрү менен сүйлөшүп келдик. Алардын бул жакта бардык заводдордун өкүлдөрү бар экен. Бишкекте, Кыргызстанда иштеп аткан. Анан биз айттык, биз жанагындай түз келишим менен сатып алганда эртең мыйзам бузулуп, бир жоопко тартылып калбайлы, тендерге чыгара алсак, алар айтат, эгер тендерге чыгарсаңыздар, ссылкасын бизге жибериңиздер, биз дагы ошол тендерге өзүбүз түз катчалы дейт. Заводдорчу, өкүлдөрүбүз катчат, заводдон автобусту арзан баада сиздерге жеткирип беребиз деп атат да. Ал жагы менен биз сүйлөшүп атабыз. Мен лично өзүм барып келдим. Могул электроавтобустарды алганда дагы 5 жылдык гарантиясы менен биз алганбыз. 5 жылдык гарантиясы менен автобустар берилди. Ошол кыштын орто ченинде
1-2 автобус баягында заряд албай калды эле, келип өздөрү бекер оңдоп берип кетишти да. Ошондой гарантиясы менен 5 жылга чейин. 5 жылдан кийин анан эми автобус эскирет, бузулса өзүбүздүн эсептен оңдогонго туура келет да. Азыр бул заводдордон дагы биз ошондой талап коебуз, автобус алсак 5 жылга чейин өздөрү оңдоп камсыз кылып берип туралычы. Анан эми мен акыл үйрөткөндөй болбойм, бирок мен өзүм байкаган бир тажрыйба. Мен эми саясатчы эмесмин, бюрократ эмесмин. Мен жөнөкөй элдин арасында жүргөн адаммын. Эми жөнөкөй элчи ойлонгондо мисалы мындай болуп атат. Азыр сиздер көбүнчө жолдор башкармалыгы деген сыяктуу ишкана ачасыздар. Адатта көп жерлерде бар. Же сиздерде бар, же эми ачасыздар. Депо деген ишканабыз бар. Эми ошол ишкана көбүнчө ал кассир гана болуп калып атат дагы. Кадимки эле баягы капиталдык курулуш сыяктуу эле акча берип эле отуруп тендер менен эле башка компанияга курдурган мекеме болуп келген. Анан азыр сиздер техника алабыз деп атасыздар. Алганыңыздардан кийин дагы ошентип баягы мэриянын чоң курулуштарынын чоң жолдорун алып атышат. Бирок анда бир жаман нерсе калып кетет экен. Мисалы мынау жөнөкөй эле мисалы бир жерге мындай кетип атсаң көрөсүң, жанагы бир жерде кичинекей тротуар бузулуп калган болот. Бир жерде бир жамай турган жер пайда болуп калат. Ошого окшогон майда чүйдөнү анан майда чүйдөнү жамай турган гана ишкана зарылыраак экен деп калдым да. Ага тендер жарыялап эле отурбай, ошол кадимки мекеме өзүнүн күндө чыгып эшик шыпыргандай эле күндө чыгып баягы жамап, утуру оңдоп ошентип жүрө турган ишкана зарыл экен. Чем эмеге караганда, капиталдык баягы тендер өткөргөнгө караганда. Ошондой кыласыздарбы же андагы кассирге айлантып коесуздарбы, кандай болот? Бул азыр мен суроону жакшы түшүнбөй калдым. Мисалга сиз айтып аткан жанагы жамактарды, Мисалы, жолду карай турган биздин өзүбүздүн Оштун Бишкектин мисалында алсаңыз, Бишкекте мисалы Бишкек асфальт сервис деген ишкана бар. Ал ишкана чоң килтейген тендерлерди алат, килтейген жолдорду курат, а бирок жамак кылбайт. Ошто дагы Ош жана жолдор башкармалыгы бар, ал дагы кассир болуп отурат, тендер жарыялайт, кайсы бир фирмалар жолду кылат, а бирок мындай жамай турган, тешилип калган жолдорду өздөрү кылбайт дагы, ал үчүн жолдун баардыгын жамагын топтоп, анан бир күн ага да тендер өткөрөт. Ошондой кылбай эле жөн эле жол жамоочу ишкана кылсаңыздар кандай болот? жол жамоочу ишканабыз бизде бар. Алар жол жамап атпайбы, алар чоңго кызыгып атышпайбы? Жок, бизде таза нарын ишканабыз бар. Сиз айткандай ал чоң жол салбайт. Ал биздин именно шаардагы тешилген жолдорду ошол таза нарын ишканабыз өздөрү эле жамайт. Биз акчасын таза нарын ишканасына беребиз, жол жама деп. Алар асфальтын алат дагы жамаган ишин өзү аткарат. Башка жактан эч кимди чакырбайбыз. Өздөрү эле тегиздеп кетет. Алар асфальт баспайт, бирок жамакты карайт. Сиз айткан жамакты таза нарын ишканабыз карайт биздикичи. Ал кеткенде ал тазалыкты да карайбы, эмне? Тазалыкты да карайт, анын штаты көп. Тазалыкты да карайт, жолду да карайт и жолдун боюндагы жанып турган освещениянын баардыгын таза нарын ишканасы карайт. Анткени электриктери дагы, жамакчылары дагы, жол карагандары Жарыктандыруу, жол жамоо бир экен да? бир. Баардыгына ошол жүктөлгөн. Кеткенде? Буюрса, мына ушул көчөлөрүбүз башта жалаң карабактар болгон бул көчөлөрдөчү. Бүт эле карабак тигилген экен, анан жана сиз айткандай ар түркүн көчөттөр бияка тигилген эмес экен да, жалаң карабак экен. Анан карабак өзүңүз көргөндөй мына жолдун эле жээгине тигилип калган да, дарактарчы. Буну албасаң жол кеңейбейт, такырчы. Ал боюнча эми түшүнүктүү болду го дейм. Азыр эми эгерде мисалы эл түшүнүп аткан болсо, элге маалымат жетип аткан болсо, мисалы азыр ушул сентябрь, октябрь ичи ушул жолдор толук асфальтталып, кеңейтилип бүтөт. Ошон үчүн жанагы дарактар кесилди, жаңы дарактар быйыл күздө эгилип баштайт. Толукталып, дагы жазда дагы эгилет деген маселени элге түшүндүрүп эле койсоңуз, мисалы эл аны кабыл алат да. Ооба. Буга чейин биз өзүбүздүн жана айтпадымбы, сайттар аркылуу дагы элдерге бергенбиз. Эми баягы элдин жалпы калың катмарына жеткириш оор экен. Ну, көпчүлүгү билет. Биз айтканбыз буга чейин да элибизге. Азыр мисалга Мол уудунун сырткы имараты турбайбы? Жол берге келсе бул дагы жылат. Буларга да билдирүүнү бергенбиз. Жол жакындаганда уже булар жылып кирип кетет. Жол кеңейгенде эми көп нерселер алынып атат да. Мол светофорлорубуз дагы алынат, баардыгы жылат жекегечи. Бирок азыр болгону кана, азыр июль, август, сентябрь, октябрь. 4 ай калыптыр. 4 айда үлгүрөсүздөр ушуга? 4 айга ошон үчүн кече Камчыбек Кыдыршевич келгенден кийин бул компания жалгыз үлгүрбөйт деп азыр жана айттым го, китайский дагы бир компанияны кошуп аттыр да буларгачы. Менин бүгүнкү уккан маалыматыма караганда. Буюрса үлгүрүш керек эми, жакшы ниет кылып туралычы. Буюрса үлгүрүп калар. Жок, мен эми ал Кудайдын буйругу башка болушу мүмкүн. А бирок баягы планды сурайм да. Кече мына жактан дагы бир баладан качан бүтөсүңөр деп сурасам, Кудай буйруса дейт. Эми Кудайдын буйругу башка. А бирок өзүңөрдүн планыңарды айтпайсыңар десем айтпайт да. Мен айтпадым, булардын графиги боюнча
2025 августта болчу, бирок графиктен жылып атышат азыр. Сентябрдын 2-теги кеп, жана өзүңүз айткандай октябрга деле бүтсө, биз үчүн бул чоң майрам болот да, Кудай буйруса. Ушул жолубуз бүткөн болсо. Советский кайда дедиңизби азыр? Жок, азыр Московский район деп коет. Эгер Матен Сыдыков деген абабыз болгон экен, Аксыдан келип ушул нарында биринчи секретарь болуп иштеп турганда ошол Московский районун Москвадан бир проектилерди алып келип курдурган экен да. Ошон үчүн Московский район деп аталып калган. А могул биз бараткан жер азыр 64 деп коет. Бул үйлөр биринчи курулган экен, 64 квартирадан турат, ошон үчүн бул жерде 64 деп коет. Анан кечиндеси бул шаарды айлансаңыз, азыр көчөлөрдөгү жарыктар алынып калды, бирок бул жактар абдан жарык, мына могул гүлдөр жок болчу баштачы. Бул гүлдөрдүн баардыгын быйыл тиктик, отургуздук, сырдадык, ичиндеги дарактар отургузулган, ошол баардыгы мен келгенден кийин жасалган жумуштар буларчы. Азыр дагы терге өткөндөн кийин көргөзүп берем жасалган жумуштарды. Былтыр келгенимде мынау төрөт үйүнөн аябай кызыктай жагдайлар жаралган эле. Төрөт үйүндө ошол туура эмес коюлган отоплениянын трубалары, андан сырткары баягы оор реанимацияга түшүп калган ооруларды өйдөгө чыгарып түшүрүү, ташуу маселеси аябай кыйын болгон эле. Ушул жерден буруп турдум, азыр төрөт үй жөнүндө да айтып берем, мына кичине токтолуп кетейин. Ошол оңолдубу, болбоду, өзгөрүш барбы жокпу азыр? Азыр төрөт үйү боюнча бул төрөт үйү облустук маанидеги төрөт үй болуп калат. Бизге карабайт, бирок Нарын шаарында жашайт. Теңир Тоо өнүктүрүү фондунан буга бир топ акча каражаты бөлүнүп, сиз көрүп кеткен нерселердин баардыгы оңолду, ремонт жүрүп чыкты. Анан мен айтайын дегеним, бул Медайымдар аллеясы. Башта бул жерде мен келгенде бүт гараждардын баардыгы жолдун боюна чыгып алган болчу. Анан ушуну атайын жергиликтүү бюджеттен акча каражатын бөлүп, салдырып, жарыктандырып, Медайымдар аллеясы деп биз атын коюп бердик. Бүгүнкү күндө Медайымдар өздөрү карап, ичине дарактарынан бир отургузуп бергенбиз, тазалап, ретке келтирип турушат. Кечиндеси келсеңиз, жап-жарык, эс алган адам ушундай башта берден эч кандай адам өтө албайт эле. Бытылдап тосулган гараж, мараж, мусор, ошонун баардыгын тазалаттык. Эл абдан каршы болду, бирок бүгүнкү күндө рахматын айтып атат. Бул эми бири. Намат жек жакайда. Бул ушундай эле дагы бир аллея салып бердик, агартуучулар аллеясы деп. Ал дагы городок деп коебуз, городок аймагы деп коет. Ылдыйкы зонада биринчи келгенде ошол жерди көрүп мен жүрөгүм түшкөн. Ушундай бытылдаган бир жанагы жаман гараждар, көрүнгөндө тосуп алган, ичинде мусордун баардыгы, ошонун баарын тазалатып, Медайымдар аллеясы, мугалимдердин аллеясын салып бердик. Анын сон болуп калды. Азыр буну көргөзүп берем. Бул жакшы болуптур. Азыр шуну көргөзүп берейин. Ушул дарактар дагы спонсорлордун эсебинен Карагулжадан алдырдым, могул дарактарды дагы. Моолардын ичи бүт гараждар болчу. Мындай бытпылдык болуп калган. Эчтеке кире албайт, чыга албайт, мусор тазалатып, тостуруп, жарыктандырып, ретке келтирип койдук. Анан мынау өзүң көрүп турган жер бер Жээк аллеясы деп атын койдук. Бул жерде башта баяктын туалеттери чыгып алган, мусор баскан, ушундай жаман жер болчу. Бирок ушуну былтыры жергиликтүү бюджеттен биз үнөмдөп атып, акча каражатын 17 миллион 200 миң сомго салдырдык. Бүгүнкү күндө Нарынга келген меймандардын баардыгы ушул жерге келип эс алып атат. Мына дарактарын көрүп атасыздар, булар жаз алды менен тиктик, гүлдөрдү орноттук дегендей. Анан бул дарактардагы спонсорский бир фондду спонсор кылып, фонддун эсебинен алдырдык. Жакшы болуптур булар. Азыр эми бияктан сизге көргөзөйүн. Аркы бетти? Аркы өз дагы фонтан турбайбы? Ошол фонтан турган жерлердин баардыгы тосулган, ушундай мусор болчу. Эчтеке жок. Ушундай былчылдаган мусор болчу. Ошонун баардыгын тазалатып, мына дарактарды тиктирип, буну бир спонсорубуз бар бу жерде. Спонсор таап, ошол спонсорубуз жасап берди. 1,5 миллиондун тегерегиндеги акчасы кетти. Площадканы коюп берди. Анан азыр биз пландап атабыз, мына өзүң көрүп турган аркы өз, мына машина токтогон жерлердин баардыгы бүт тетиги көп кубаттуу үйдүн алды, баардыгы гараж болчу. Баарын тазалатып, азыр проектисин даяр кылдык. Кечээ мен Камчыбек Кыдыршаевичтан ушул жерге акча сурадым. Эми ушул жерди дагы моодон баштап тегеренте ылдыйкы көпүрө бар. Көпүрөгө чейин так эле ушундай аллеяны салайбыз.
То есть ошондо азыр суммасын канча деп аттыңыз эле, унутуп калдым. Бунун суммасы өзү бул жагыныкы 13 миллион болуп атат. Могул жерге амфитеатр салабыз, анысы бир 7 миллион болуп атат. Анан мынау тетиги көпүрөдөн токтойт, бул чоң ылдыйкы көрүнүп турган көпүрөдөн. Азыр ушул эле бул жак өзү менен эле ушул дагы 600 метрге ылдый жакта дагы бир көпүрө бар. Ал жакка кетет, аныбыз 13 миллион проекция болуп атат. Мен Кыдыр Шайыштан кече 30 миллион десем, ал киши баягы сен утурла сурай бересиң деп тамашалагандан 20 миллион дебеди. 20 миллион бөлүп берсе, биз калганын спонсордун эсебинен би акча таап, буну дагы улап толугу менен жасайлы деп атабыз. Ошондо бул жагы канча, наркы жагы канча километр, бул жагы канча Так, километр болот? бунусу тетиги жерден башталганда бияка чейин 930 километр, 30 метр тиги көпүрөгө чейин. Ал эми могул жактагы салынган тетиги мындай түшкөн аллеялар турбайбы? Аллеялар турат, ошолор дагы бүт бардыгы жаңы салынды. Тияктан түшкөнү дагы жаңы салынды. Тетиги ылдыйдан көпүрөгө түшкөнү дагы жаңы салынды. Могул мектеп бул. Мына өйүздөгү балдар мектепке чыкканда мунулар тосулбай бүт баткак кечип чыгып келишчү бардыгычы. Азыр эми мындай жакшы шарт түзүлдү. Жана айтпадымбы, мен келгенден бери ушундай сквер парктардан бир 20 чактысы жасалыптыр. Мен түшүнүп атам, азыр жакшы, баягы жок дегенде ушул дарак эгилип, бир жерлер тегизделип, бир азыраак акчага ошентип турса жакшы болот эле депчи. Бирок бир гана маселе, азыр мен сурасам, азыр унутуп калдыңыз окшойт. Ошондо бул жагы 900 метр болот, анан аркы жагы канча болот азыр? 620 метр болот экен. Ошондо жалпысы 1,5 километрдин тегерегиндеги жерге 20 миллион коротулат, Бул өзү 13 миллион сом болуп атат. 13 миллион сом. Бунун ичинде тетигинде көрүп атпайсызбы? Складка окшогон бир имарат турат го. Ошол ПЭЦтин имараты. Анын ичинде жанагындай эмне десем, трансформаторлор бар. Алар перенос болот. Снос и перенос. Анын акчасы дагы кошо каралды. Бердеги столболор дагы перенос болот. Бунун акчасы кошо каралды. Анан 20 миллионго бияка амфитеатр курулат. Берде жерибиз бар. Амфитеатрдын ичинде чогуу бүтөт да, Кудайым буйруса. Бул жакта дагы уланып атат деп атпаймынбы? Бунубуз 13 миллион, ага биз өзүнчө спонсор табабыз. Буйруса. Ошондо 7 миллиону чечилген болот дейм. Ошондо калган дагы канча болду? 6 миллион кылабы? Ар жагында бир 10 миллиондун тегерегинде акча болуп атат. Анан сизге да айта кетейин, тетигинде көрүнүп турбайбы? Тоо турат, таштар. Ошол таш менен чыгып үстүнө чыксаңыз тегиздик турат. Ошого проект жасалып 26 миллион сомго. Панорама жасалып атат. Бул жака дагы. Бул жака 7 миллионну Швейцария өкмөтү колдоп, проектси өттү, алар лицензиясын салып берет. Үстүнө 16,5 миллионго бир түрк ишкерин таптык. Ал киши үстүн салып бере турган болуп атат. Буну дагы Кудайым буйруса бир октябрь айына жеткирбей панораманы салып бүтөрөбүз. Панораманын үстү дагы абдан сонун болуп атат. Суу чыгып чыкпайбы? Суу ал жака насос менен чыгарса болот, бирок жогортон келбейт. Анан дагы бир маселе, наркы жакта жогору жагыңыздарда дагы бир панорама бар экен. Ал сиздерге карайбы же башка айылга же районго карайбы? Кайсы? Жогору жакта. Жок, ал Нарын районунун территориясы, ал бизге карабай. Мен айтайын дегеним, анын үстүнө негедир баягы эски асфальтты алып барып төгүп салыптыр. Ал эми бир жагы жайыт болсо керек эле ал. Анан районунун жери болуп атат. Анан мынау респоинт болсо керек эле. Респоинт. Анан азыр аябай, менин оюмча, мына мен жеке субъективдүү оюмда, аябай эң туура эмес жерди тандап ошону курдурганга берипсиздер да. Ошол эмненин негизинде ошол чечим кабыл алынды дейм да, ушул жерге курдурганга. Себеби азыр көп кабаттуу үйлөрдүн арасында экен, анан көп көрүмсүз, алдында чоң эмеси жок, анан өтө баягы туристтер нары бери өтө турган жолдон өтө эле мындай, кандай десем, өтө мындай ыңгайсыз жер тандалып калыптыр да. Ошону бир жакшыраак жер тандасаңыздар болбой эле? Жакшыраак. Ыдырыс мындай, шаарыбыз өзүң көрүп аткандай. Кире бериштенби же чыга бериштенби? Шаар өзүң көрүп аткандай мындай ичке кеткен. Бунун узуну 18 километр болгон менен туурасынын эң тууралжын жери 3 километр. Болбосо бир 900 метр, 800 метр жерлер да бар. Анан шаардын башынан аягына карасаңыз бүт менчикке чыгып кеткен. Бош жер жок. Бош таба албайсыз. Мына 2 жылдан бери Камчыбек Кыдыршаевичтин жүргүзгөн саясатынын негизинде баягы иштелбей калган завод тиги булар бизге өтүп атат. Анан буну салабыз деп аткан мезгилде буга ылайыктуу бош жер биз шаардын ичинен такыр таппадык. Анан ушул жерди көргөзүп, анткени бул жерден туристтер 64 деп атпайлыбы? Ошонун алдында бүт туристический магазиндер бар, баягында бирдемелер саткан. Туристтердин баардыгы ушул жерге келет деп
ушуну көргөзгөнбүз. Анан бунун алдында тетиги үйгө жабышып турбайбы азыр? Ошолорду бузуп атабыз, чтоб моунун маңдайын толук менен ачып бере турган кылыпчы. Азыр туристтер көрсөң буяктан айланып атат. Берде музейибиз бар. Музейге келишет. Буякта гостиница бар, ага жатышат. Адан чыгып алып ушул көпүрө менен өтүп Аркөзгө барышат. Аяктан бери келишет. Туристтер көп эле каттаган жер. Анан бул ошол шартка жер жок, ушул шарт ушуга туура келип калды. Азыр эми акча талаага кеткендей болуп атат да, мага ошондой сезилип атат. Себеби Кыргызстан боюнча өзү негизи эле бул туура эмес проект болду окшойт. Себеби болгону бир гана жерде иштеп атат, башкасы бардыгы бири да иштебей турат да. Ошон үчүн бул акча талаага кеткендей болуп калып атабы дейм. Пока бул эми ишке кире элек, ишке кирсе Кудайым буйрса. Талкаланып баштаптыр дагы. Анан бул жерден шаардын территориясы бүткөндөн кийин эле биздин территориябыз бүтөт да. Ар жака уже чыга албайбыз бизчи. Ирилештирүүнүн негизинде сиздер чоңойгон жоксуздарбы? Биз жанагы ирилештирүү биринчи Нарын облусунда башталгандыктан биз пока шаар ошо бойдон эле калды, АТРдин алкагындачы. Анан эми буйруса шаарды чоңойтолу деп аракеттерди көрүп атабыз. Буйруса эми шаар чоңоюш керек. Так, болго дейм, же дагы көрсөтөйүн дейсизби? Көрөм десең кыдыртып барам да шаарды. Же мен азыр Биздин шаарыбыз мындай узун болгон үчүнчү бир жерде, бир терде болуп калып атат да. Анан жанагы кечээ мен наркы панорамага чыккам да, чыгып көрсөм чындап эле мындай бир сайды бойлой эле узун кете берет экен кууштар элечи. 4 бурчтук, 4 чарчы болуп жайгашканда бир топ көргөнү чыккан шаарыбызчы. Ушундай болуп атат. Мен түшүндүм бир жагынанчы, баягы бюджетиңиздер жок болсо, өзүңүздөр убыткада отурсаңыздар, профитке али чыга элек болсоңуздар, анан эми айла жок да эмне дейбиз эми. Мен акчаңыз көбүрөөк болсо мен аябай эле сизди аямак эмесмин мен чындыгындачы. Акчаңыз көп болсо. Бизди кыйнаганы жана алган кредиттердин именно ушул жылга туура келип атканы болуп атат да. Айтып бердим го. 60 миллион биз төгүшүбүз керек да. Ал качан бүтөт эми? Ал эми 2000 даже 35-жылга чейин барат. Анын биринчи фаза, экинчи фазасы бар. Экинчи фазасында азыр жана мен айткан канализациялар, түтүктөр тартылып атат. Жана сооружениябыз курулат. Демек төлөм жылдан жылга көбөйүп барат экен да азыр бир кыйлага чейин, Төлөм жылдан жылга көбөйүп барат. Акырындан көбөйүп барат. Бирок жана канализация туташпаган айылдарыбыз туташтса, төлөм дагы көбөйүп, мындай азыраак болсо да төлөгөнгө бир салым болуп калат эле да. Азыр ал жагы жакшы, бирок сиздерде мэрлерден мен эң көп сураганым ушул суроо да. Мэриянын балансында муниципалдык көп эле ишканалар болот. Мисалы суу канал, электр, тазалык жана башка дегендер. Бирок ошолордун көпчүлүгү кол караган, баягы дотацияда отурган ишкана болушат. Азыр сизде эгерде мисалы мен мынтип ойлойм. Эгерде кыйын мэр болсо, ошолордун бардыгын прибылга, кирешеге чыгарат. Сизде муниципалдык ишканалардын арасында киреше алып келген ишкана барбы, жокпу азырынча? Бизде азыр 2 ишкана бар. Бул биринчиси водоканал, хозрасчетный организация, өзүн өзү жабат. Бизден бир тыйын албайт, өзүн өзү каржылайт. Дотация бербей атасыздар, а? Жок. Экинчиси бул теплоком ишканасы, үчүнчүсү депо. Биз буларга бюджеттен акча бербейбиз, өздөрүн каржылайт. Ал эми Техника сатып бербей атасыздарбы? жок, техника сатып берген жокпуз. Азыр Азыр 100 миллионго деген ала турган акчабызга биз Таза Нарын ишканасынын, анан жашылдандыруу ишканасынын техникалык базасын чыңдайбыз. Анан бул жерде Таза Нарын ишканасы дагы буга чейин. Жок, азыр техника алып берип атканыңыздар аларды дотация кылуу дегенге жатат да эми бир жагы. Жок, эми алардын техникасы жок. Таза Нарын ишканасы дагы, жашылдандыруу ишканасы дагы биз бюджеттен каржылайбыз. Буга чейин Таза Нарын ишканасы 5 миллион сом гана таап келген боло турган болсо, мына 2024-жылдан баштап булар биз жанагы төлөмдөрдү көбөйтүп атып, булардын пайдасын бир 15 миллионго көтөрүп атабыз да, мүмкүнчүлүккө жараша. Почти 2 эсеге көтөрүлөт, 15 миллион. Муниципалдык мүлктөрдү ижарага берүү, муниципалдык жерлерди ижарага берүүдөн эң көп кирешени ошодон аласыздар өзү мен билгенден. Аныңыздарчы жаңы булактарды табуу деген нерсе? Азыр сиз туура айтып атасыз. Буга чейин биздеги жана мен айтып аткан мыйзамсыз гараждардын бардыгы мыйзамсыз салып алган. Шаарга бир тыйын төлөгөн эмес. Ошолордун бардыгын азыр жаңы гараждар салынып, номерлер коюлуп, муниципалитет менен келишим түзүп, акчалар түшүп атат. Буга чейин муниципалдык ишканабыз мисалы 2023-жылы 8 миллион таба турган болсо, мына быйыл 2025-жылы 16 миллионго эки эсеге көтөрүп атабыз. Именно ошол иштегендин эсебиненчи. Бирок андан башка дагы кандай каржы булактар жөнүндө сиздерде мындай бир план барбы, же бир изденүү барбы, же бир кандай десем бир үмүт барбы? Азыр туура суроо бердиңиз. Буга чейин Нарын шаарында өнөр жай ишканаларын ачайлы десек, жер жок болгон, жана айтып өттүм го.
Анан мына былтыртан баштап бизге бир топ жерлер өттү. Мына биз жакында эле Запин деп коебуз. Бу жерде суунун боюнда шагылалган жер бар. Бирөөнүн менчиги болуп келген. Былтыры бизге өттү. Биз Кытайдан ишкерлерди сүйлөшүп келип, ошол жерге кытайлык ишкер бетон завод азыр салып баштады. Мына мурунку кыргыз өзүнүн менчиги болуп акча төлөгөн эмес. Кийин биз кытайлык ишкерди таап келгенге чейин ал 35 000 сомдон бизге аренда төлөп жүрдү. А бүгүнкү күндө аукцион менен Кытай утуп алды дагы. Кытай 270 000ден айына төлөп баштады. Биринчиден ал жерде жумуш орун менен камсыз болуп атат жарандарыбыз, экинчиден салык көбүрөөк чыгып атат. Ушундай эле жакында эле дагы бир жеке ишкерибиз бетон завод салабыз деп, анткени курулуш шаарда көп жүрүп атат, бетон завод жок. Бияктан бир 4 гектардай жер бердик, ал 270 орунду жумуш орун түзүп атат. Уже бүт эмеректери жана оборудованиянын баардыгы келип түштү, жерлерин тегиздеп атат. Жакында заводду бир 2 айдын ичинде жумушка киргизет. Анан мен жакында Кытайга барып келдим, Харбин шаарына. Губернатор менен чогуу бардык. Харбинде ишкерлер менен сүйлөшүп, биздин шаарыбызда ушундай жерлер пайда болуп калды. Барып ишкана ачып бериңиздер деп, мясо комбинат деп коебуз, бир 4 гектарга чукул жерибиз бар. Ошол жерге жанагы айнек чыгарган завод буйруса келе турган болуп атат. Бизнес пландарын бизге жиберди. Канча жылда бүтөрөт, канча жумуш орун менен камсыз болот деген. Ал мамлекеттик ишкана болобу же? Жок, ал мамлекеттик эмес, жеке эле ишкана болот. Жерди биз берип атабыз. Ал 150 жумуш орун түзөт. 70-и бизден, 30% тигилерден. Шаарлардын азыр бюджеттин көпчүлүгүн жанагы республикалык бюджетке алып кетип атат. Анан болгону сиздерге азыр калганы муниципалдык гана, ошол баягы бир комоктун ордун, бир дүкөндүн ордун ижарага берүүдөн ошо сиздердин шаардын бюджети түзүлөт. Эгер ошондой болуп аткан болсо, сиздердеги муниципалдык мүлктөр жанагы толук тизмеленип бүттүбү, бүтө элекпи? Көп жерде ошол тизмеленип бүтө элек, ошонун айынан муниципалдык мүлктү башкаруу кызматынын жетекчилери ошол жерден көп акча урдашат өзү, ачык эле. Эми ошол жагынан алганда, муниципалдык мүлктөр сиздерде жанагы эмне деп коет? Жанагындай инвентаризация болуп бүттүбү, бүткөн жокпу деген. Азыр Эгер бүтсө, ошондо бир эме кылсак болот эле. Эгер мен мактанып койсом болот. Анткени Кыргызстан боюнча биринчи Сокулукта райондордон, а шаарлардан Нарын шаарында сиз айткан электрондук инвентаризация жүргүзүү боюнча бүт программа иштелип чыгып, Россиядан келип окутуп, бүгүнкү күндө дрондор менен шаардын территориясы толугу менен тартылып, анын баардыгы электрондук картага бүт түшүрүлүп атат. Кудайым буйруса ушул жылдын бир октябрь айына чейин толук электрондук биз киргизип бүтөбүз. Андан кийин сиз айткандай жанагы төлөбөй жүргөн, уурдап жүргөн, качып жүргөндөрдүн баардыгы төлөп, бюджет дагы бир 2 эсеге көбөйөт деген биз жакшы үмүттүү болуп атабыз. Аныңыздар жакшы. Анан дагы бир маселе. Көбүнчө ошол бизнес бир жерге бирдеме ачайын десе, ал келип баягы архитектурдун көзүн карап, анан дагы УМСтин көзүн карап, дагы бир ошого окшогон баягы мекеме ишканалардын көзүн карап, анан кандай десем, буйдалганга туура келет да. Ошол буйдалбаш үчүн келип эле дегенде жанагы курулушун куруп, ишин баштап кете бере тургандай кылыш үчүн жок эле дегенде биринчи кадам баягы көбүнчө жанагы мамлекеттик сыр деп генпланды бекитип койгонсуздар. Ошону ачыкка чыгарып берсеңиздер жакшы болот эле. Ошол чыгабы, чыкпайбы сиздерде? Азыр мисалы Ошто депутаттар ошону талап кылып баштады. Ачыкка чыгаргыла, эми азыр картадан деле баардыгы көрүнүп турбайбы? Эми болгону ошол генплан боюнча кандай, ошону гана билип алалы, курулуш курганда адашпайлы, а эртең бирдеме куруп жанагы мындай туура эмес куруп алып, архитектура менен урушуп, госстрой менен урушуп, анан келип снос экен деп, ошондой болбойлу, ооракерчилик болбосун дешип атат да. Ошол жагы кандай болуп атат сиздерде? Генплан ачасыздарбы, ачпайсыздарбы деген. Генплан бизде иштелип чыкканына 1,5 жыл болду. Бунун 10 миллионун Агахан фондунан биз жардам сурадык. 2 миллиондойун өзүбүз жергиликтүү бюджеттен чыгардык дагы, генпланды шаардыкын толугу менен иштеп чыктык. Буга чейин генплан болгон эмес шаарда. Азыр эми сиз туура айтып атасыз. Азыр мисалга ишкерлер келе турган болсо, же башка бирөөлөр келе турган болсо, генпландын негизинде гана иш жүргүзүлөт. Буга бирок да анын негизинде иш жүргүзүлүш керек. Ал мыйзамдын талабы, ал азыркы курулуш министрлигинин талабы. Бирок ошону ачыкка чыгарып койсоңуздар эмне болот дейм да? Шарият бузулуп кетпейт.
коопсуздук дей турган болсок, азыр көргөзбөгөн жерибиз калган жок. Бар жогубузду ачып бердик. Андан сырткары спутниктен деле технологиясы күчтүү эмелер азыр көрүп турат да эми. Жашыра турган эмне бар эми? Болгону азыр биз өзүбүздүн ишкерлерибиздин гана бутун тосуп аткандай болуп атабыз да. Ошону качан ачасыздарбы жокпу? Мен бул боюнча мындай кылалыбы, Ыдырыс. Мен өзүбүздүн юристтерден сурап көрөлү. Эгерде мыйзам боюнча запрет болбой турган болсо, аны ачыкка чыгарабыз, маселе жок. Эгер мыйзамда запрет болгон болсо, анда мыйзам бузууга бара албайбыз. Аны жок дегенде эми курулуш министрлигине башкага мисалы сунуш бериш керек го дейм. Эми сиздер жергиликтүү элдин көйгөйүн билген сиздер болсоңуздар, алардын баягы суроо талабын билген сиздер болсоңуздар. Эми анда ачып коелу, жашыра турган эмне бар эми? Деп эле балким сунуш бериш керекпи, кат жолдош керекпи деген. Мүмкүн. Же жогорку кеңешке демилге көтөрүш керек. Эгерде ошондой зарылчылык боло турган болсо, биз кат жолдоп тиешелүү жактарга кайрылганга аракет жасайбыз, буюрса. Рахмат. Аракетиңиз жаман эмес экен. Баягы 2 жыл мурун келгенимде сизди жамандаган кишини учураткан жок элем, сөздүн ачыгы. Анан азыркысында мына дарактарды кыйганыңыздан улам, сиз анан наркы кайсы көчө эле азыркы? Шералиев көчөсүнүн кечигип атканынан улам элде наразычылык пайда болгон экен. Анан азыр эми ошонун эмесин ачып бердиңиздер, себебин айтып бердиңиздер. Азыр эми ошол Ленин көчөсү октябрга чейин, бүтсүн, макул, октябрчы дагы бүтсүн. Шералиев көчөсү 1 ай сентябрга чейин, сентябрга чейин ал бүтсүн. Анан жанагы 100 миллион сомго эмеңиздер, спецтехникаларыңыздар келсин. 130 миллионго автобустарыңыздар келсин. Анан 20 миллион сом келип, мына жериңиздер ушул дарыянын жээги көрктөндүрүлсүн. Ошондо кыйла иш жүргөн сүйт экен. Бирок баары бир сиздерде баягы өзүңүздөрдү багыш үчүн акчаны көбөйтүшүңүздөр керек экен. Эми мүмкүнчүлүккө жараша аракет кылып атабыз. Кудайым буйруса, ошол сиздерде эми республикалык бюджеттен багып отура бербешибиз керек го дейм эми. Биз республикалык бюджеттен мына эми гана жардам алып атабыз. Бул жардам бардык шаарга берилип атат. Буга чейин биз республикалык бюджеттен тыйын алган эмеспиз, Нарын шаары. Эми жардамдар берилип атат да, мына. Көрүп атасыздар. 2-3 жылдан бери жардам алынып калды. Ага чейин Нарын эптеп эле өзүн өзү багып келген. Жок, эми мындан кийин дагы эми жардам бир жолу берилди дейли. Анан кайра бериле бергенге, мисалы өзүңүздөр мектеп салганга, өзүңүздөр бала бакча салганга, өзүңүздөр мындай кээ бир иштерди кылганга өзүңүздөр жөндөмдүү болушуңуздар керек го дейм да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө жана ишканаларды ачуу боюнча жүгүрүп жүрөбүз, аракет кылып атабыз. Буйруса, биз ошол деңгээлге чыгабыз деген ойдобуз. Макул, дагы бир суроо. Андай боло турган болсо, азыр эмки жылкы эмени сурайын. Эмки жылга чейин 1 жылдын ичинде канча жаңы ишкана ачылат деп сурайынчы. Мисалы бир шагыл завод ачылат экен, наркы жактагы шагыл заводуңуздар алыныптыр, алынып. 6 айдын жыйынтыгы менен биз жанагы кичи, орто деп коет го. Ошолордун баардыгын кошкондо Нарын шаарында 23 ишкана ачылды. Мисалга былтыры 19 ишкана ачылган, быйыл 6 айдын жыйынтыгы менен 3кө көбүрөөк. Бирок биз азыркы салып аткан крупный цемент заводдор, чө турган ишканалар буга кирген жок. Алар эми 6 айдан кийинки отчетко кирет, Кудайым буйруса. Жок, макул, ошондо ошол экөөдөн башка дагы кандай план бар дейм да? Экөөнөн башка мен айтып бердим. Тиги айнек завод. Акча алып келе турган. Айнек заводду айтып атам. Эки цемент заводду айтып атам. Анан пока биздин бош жерибиз ушул болуп атат. Азыр дагы аракеттер жүрүп атат. Дагы бош жерлер болуп калса, буйруса дагы аракет кылабыз. Ошондо 3 ишкана ачыла турган болсо, азыр мына жактагы бетон заводуңуздар жана башкалар. Ошону менен кошкондо кайсы жылы сиздер акча сурабай турган кирешеге чыгып каласыздар, өзүңүздөр бага турган? Жок, азыр мындай түшүндүрөйүнчү. Нарын шаары бул дотациядагы шаар болуп эсептелбейт. Биз бюджеттен бир тыйын албайбыз. Өзүбүздүн айлыкты өзүбүз беребиз бюджеттен. А бирок кредиттер төлөй албай атпайсыздарбы? Кредитти төлөй алып, кредитти дагы мөөнөтүн узартуу боюнча азыр биз суранып атабыз. 28 узатып бергиле, биз 28ден төлөйбүз. Төлөбөйбүз деген жокпуз. Түшүнүп атам. Азыр сиздер өзүңүздөрдүн курсагыңыздарды тойгузуп атасыздар. А бирок өзүңүздөргө үй салганга, өзүңүздөргө жаңы кийим алганга шартыңыздар жок болуп атат да, мындай алганда. Жөнөкөй түшүндүргөн. Ошону өзүңүздөрдү толук бага турган, то есть жолуңуздар бузулса өзүңүздөр оңдой турган, жаңы жол керек болсо аны өзүңүздөр сала турган, жаңы кийим керек болсо өзүңүздөр барып ала турган деңгээлге качан жетесиздер деген. Эгерде жанагындай бош жерлер дагы бизге өтсө, завод, фабрика кура турган. Мен айтып атпаймынбы, Нарын шаары бул кичинекей шаар, мындай завод курганга жер аз да. Өндүрүш курганга жер аз. Ошондой өндүрүш курганга, завод курганга бизге көбүрөөк жер өтө турган болсо, бир 4-5 жылдын аралыгында биз өзүбүздү багып, сиз айткандай жолубузду оңдоп, техника бузулса сатып алганга кудурет жете турган учурга жетебиз буюрса.
Мен анда 5-6 жыл келбей турайынбы анда, эмне кылайын? Жок, күздө келиңиз, жасалган иштерди көрүңүз, алган техниканы көрүңүз, Аныга автобустарды көрүңүз. ошол мындай алганда целый Камчыбек Ташиев айтып аткан болсо, анан ал келбей калса анда болбойт го. Аны мен кандай десем, ишенем ага. Бирок андан башка мынау заводторуңуз качан ачылат деген? Качанка ачылып калат? Эмки жылы күзгө чейин ачылып калабы? Эмдиги жылкы эмес. Бул Запиндеги заводубуз уже июлдун орто чени менен ишке кирет. Ал эми бул 31 августка карата ишке киргизип баштайм деп атат. Кудай буйруса. Мен 2-3 күн болду барып келгеним өзүм. Быйыл кышка чейин деп коелу. Кышка чейин Кудай буйруса иштейт. Айнек заводуңуз? Айнек заводко азыр бизнес план жиберип атат. Алар быйыл келип жерин биз менен келишимин түзүп, жерди алгандан кийин анан өзүнүн кийинки процесстерге экен, ал эмдиги жылдан да буйруса. Туура. Анан мынау жакта мен кытайларга жер берипсиздер, жанагы үй салганга. Ошону кандай шарт менен бердиңиздер? Дегеним, эгерде жерди бергенге жараша, биринчи кабаттагы коммерциялык объектилерин, жер төлөөлөрүн муниципалдык менчикке алып калдыңыздарбы? Эгерде калсаңыздар, ошону ижарага берүүдөн дагы акча түшмөк беле дегеним. Кандай шарт менен бердиңиз? Азыр мындай болуп атат, ал жер башта гидрометтин жери болгон, биздин муниципалдык менчик эмес болчу. Анан биз эки жакка кайрылып, киришип жатып, муниципалдык менчикке биз өткөрүп алдык. 1 гектар 60 соттук жер. Көз карандысыз баалоочу деп коебу кыргызча, оценщик, независимый оценщикти алып келип баалатканда ал жерди 20 миллион сомдун тегереги деди. Жерди. Анан биз Кытайды чакырып келип сүйлөштүк. Биз сага жерди берип атабыз. Сен бул жердин ордуна бизге жаңы имарат салып бер. То есть азыр 3 кабат сомдун имаратын салгалы атат. Ал жерге биз тейлөө мекемелеринин баардыгын отургузабыз. Ал берки өзү салып аткан үйдөн сырткара салып берип атат. Анын Ошондо цонго аны ижарага бересиздерби же бекер бересиздерби? ал Бизге биздин муниципалдык менчик болот. Эми мен түшүндүрүп берип атам азыр. Ал жерге тейлөө мекемелери кирет, мисалга ошол эле УМЯсыбыз кирет, Сосфонд, Соцзащита, дагы эмне бар, налогтордун баардыгы кирип кетет. Алардын жайгашкан жерлердеги имараттардын баардыгы бошойт. Бошогондон кийин ал имараттын ордун же бала бакчага, же болбосо дагы башка нерсеге иштетебиз деген планыбыз болуп атат азыр. Болду. Ийгилик анда. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Ошол айткандарыңыз ишке ашса деле жакшы эле болгудай. Буйруса, Кудайым буйруса жакшы болуш керек. Эми жакшылыктан ниет түзбөшүбүз керек. Жакшы ниет кылышыбыз керек ар убакта. Анан аракет кылышыбыз керек. Буйруса колдон келишинче аракеттерди жасап атабыз, ушул нарын шаарын өнүктүрөлү деп. Анан өзүңүз айткандай, ошол кээде көп жакшы нерсе кылсаң дагы бир жаман нерсе ошол жакшы нерсенин баарын жууп кетет экен да. Ооба да. Көзгө көрүнбөй калат экен. Ошон үчүн бул иш экен, кээде өйдө болот экен, кээде ылдый болот экен, бирок аракет кылып атабыз. Буйруса баары жакшы болот. Эсенчилик болсун. Бул эме да, мамлекет өзү деле ошондой да. Мисалы, машинаны дайыма эрежени бузбай айдап жүрүп, бир жолу эреже бузсаңыз, сөзсүз сизге штраф келет. То есть сизди кечирбейт дегендей. Ушундай да. Макул. Чоң рахмат. Достор, эми нарындын жакшы жактарын айттык, бирок эми жаман жактарын дагы айтып берейин. Жаман жактары эми бул мэрияга канчалык тиешеси бар, аны билбейм. Бирок бул баягы туризмди колдоо жана өнүктүрүү фонду деген бар. Өкмөттүн алдында. Мына ошол фонд мынантип респоинттерди салган. Көп жерге салынган Кыргызстанда. Мунун айынан Калашникова деген ошонун төрайымы камалып 12 миллиондук кусу анан чыккан. Мына жердегиси эң эле туура эмес салынган респоинт деп атайт элем муну. Неге? Мына жакта Ленин көчөсү турат. Ленин көчөсүнөн мындай киргенде мына жакта көп кабаттуу үй турат. 4 кабаттуу, бул жагында дагы 4 кабаттуу үй турат. Мунун өзүнүн балдар ойноочу жайы болуш керек, өзүнүн жанагы машина коюучу жайы болуш керек. Бул жерде баскан тургандын жолу жайы болуш керек. Бирок алардын бири дагы эске алынбай туруп, ушул жерден жер берилиптир. Эгерде, мисалы азыр мэр менен сүйлөшсөм айтат, мына жерди, мына туура эмес турган мына имаратты буздурабыз деп атат. Бузулгандан кийин бул жак ошол туристтерге көрүнө турган болот. Буга болгон жол ачылат деп атат. Бирок ошондой болгон күндө дагы туристтер чоң килтейген машиналар менен келишет. Килтейген автобустар менен келишет. Мына ошондой учурда мунун алдынан бурулуп, нары бери чыгып кетүү абдан кыйын, абдан ыңгайсыз жер. Ошон үчүн бул нарындагы эң туура эмес курулган имараттардын бири деп ушуну айтат элем. Акча кетти, а бирок мунун эффектиси 0, пайдасы 0. Жерде эйлеп турганы тескерисинче минус. Туура эмес курулганы, акчанын кеткени минус. Кыскасы ушундай.
Достор, силерге азыр нарындагы начар салынган жакшы жолду айтып берейин. Асфальт жакшы экен, асфальттын сапаты жакшы экен. Азыр мындай бузулбай тургандай жакшыдай эле турат. Муну байкашыма караганда Агахам фонду жардам берип салып бериптир. Бирок ушунчалык тар салынган. Мына карасаңыз, мына тарткын. Ошо 2 машинадан ашык батпайт экен. Тротуары жок. Наркы жагында тротуар бар экен, бүтелек экен. Анан балким бул жанагы али бүтелек жол дейби билбейм. Бул жолдорду азыр айтабыз да. Эми неге ушундай салдың деп курулуш компаниясынан сурасаң, ал айтат. Бул проект ушундай экен дейт. Мисалы мэрияга барып туруп, ушуну бир аз кеңирээк кылып салдырбай белең. Неге мындай кылдың десең, мэрия айтат, муну Минтранс кылды дейт. Же болбосо баягы проектный институт кылды дейт. Анан ошону менен бирине бири төңкө отура беришет. Анан акырында элге келсең эл айтат. Ошол долбоорду сызып аткан, жанагы проектисин кылып аткан балдарга бир жакшыраак түзүрөөк сызгыч алып берип койгулачы деп анан күлкүгө айланат. Ошондой күлкүгө айлана турган бир анекдот жол болуптур. Эми мына караңыздар, мына жагын мисалы мынаны түздөп кое бербестен, мындай түздөп койсо болот да, жок, негедир монондой кылып туруп айлантыптыр. Мына жагында мыналарды ошол бойдон калыптыр. Мен ошол основание деп көп айтам, себеби основание өтө начар. Мына колодец бар. Ушул колодецтин айланасын жакшы трамбовка кылган эмес. Ошонун айынан бул чөгүп тур, колодец чыгып калыптыр. Ошонун айынан азыр кан каты ушул жерге тийип өтөт. Муну сүзгөндөн Кудай сактасын бирок. Муну көрүп атасыңар да. Ошол бойдо мына дээрлик 25 сантиметрлик мына бетон ушул жерде турат. Муну алып коеюн деген киши жок. Азыр мисалы жанагы мэр менен сүйлөшсөң, мэр айтат: "Мен жакшы иштеп атам, мен тынбай атам, мен көчө кыдырып атам" дейт. "Ой, сиздин бетиңиз бир күнгө күйүп бир карарып койбоптур го" десең, "Жок, мен жүрүп атам" дейт. Жанын жеп атабы же чын айтып атабы билбейм, бирок ачык айтайын. Анан мына жерин караңыздар. Мына жерде автобустардын мына машиналар азыр нарактан машина келген жок, ошон үчүн бул кеңирээк бурулду. Наркы жактан машина келатканда машиналардын бардыгы дөңгөлөгү мына дагы мындан деп эле өттү азыр. Мындан деп эле өттү. Ошону мындайрактан кылып кичине поворотты бир мындай жакшыраак кылып берсе боло эле, жок, мындан мындайраак кылып эле. Адам оңойраак бурулуш керек да. Оңойраак бурула албайт ушул жерден. Азыр ушул жерде көп жолу авария деле болуп атса керек. Мына шопурлардын бардыгы азыр сигнал берип мынантип өтүп атат. Себеби мынанын айткан киши жок ушуну. Азыр мен кайра эле айтат элем. Мына жана шаардын мэри айтып атат. Биз муниципалдык мекемебиз бар, ушуга окшогон ремонт иштерин кылат деп. Эгерде бул өткөрүлүп алына элек болсо, колдонууга жанагы жумуш кабыл алына элек болсо, анда мына жерин кылдырыш керек. А эгерде кабыл алган болсо, анда өздөрү кылыш керек мынаны. Мындай бойдон жатпаш керек да, мен оюмчачы. Бул элге болгон жөн эле кадимки эле кордук деп ойлойм. Мына бардык ушинтип өтүп атат да. Себеби булардын бардыгы билет ушул жерде көйгөйдүчү. Кире берин. Бул мынаяка бурулат экен. Бурулганга шарт жок дегиле. Мына жерге эми макул муну кылыптыр. Кылгандан кийин азыр мына кыз азыр бурула албай ана жүдөп атат. Мынаны карагыла. Наркы жактан бурулуп келгенге кууш кылып коюптур. Ошону мына жерге азыр 2 машина шагылды, алып келип туруп мына жерге басып койсо болобу? Болот. Ошондо наркы жактан келатып эле мынантип бурулуп кетсе болобу? Болот. Жок, андай кылган эмес. Ошол жактан гана кире турган кылган. Бирок ага киргенге бир дагы мүмкүнчүлүктү калтырган эмес. Ошол проектировщик дегендерди кээде туруп мен ошолорго аябай эме болом да. Мен ушундай эле бир ушул проектировщик дегендерге менин өчүм бар өзүчү. Себеби ушунчалык адамды кордогон иштерди кылат. Себеби алар же жолдо жүрүп көргөн эмеспи, же өмүрү руль башкарып көргөн эмеспи, же өмүрү жөө жүрүп көргөн эмеспи, мен түшүнбөйм ошолорду. Асмандан түшөбү. Такыр туура эмес иштерди кылат да. Бул ошол же мына жерди шагыл менен толтуруп, балким мына жактан бери асфальттап койсо, балким мына каалаган жеринен кирип каалагандай кыла берет. Так, Нарын шаардагы мына кургак учукка каршы күрөш борборунун жанындагы жолду куруп атканда ошол долбоорчу ушул жерден аман эсен өтүп кетсең азаматсың, болбосо мойнуң үзүлүп өл дегендей эле кылып жасаптыр. Башка сөз жок. Наркы жактан келет, жол келип ийрип мына жака ушул чабылып турат. Анан мына жактан түз салып коюптур. Аны бул жака салыптыр, наркыны бул жака салыптыр. Бул жактан наркы бул жака кетет экен, кыскасы бардыгын бири-бирине кайчылаштырып салыптыр. Наркыны мүмкүн болушунча тарытыптыр. Мунун
тосмосунан бир ono 2 талды кесип туруп ошол жака 2 метр жылдыра турган болсо тротуар нараарак жылат, жол кененирээк болот. Жок, андай кылган эмес. Мынау жерди наркы жакты. Мынау жерди да өлгүдөй таркылган. 1 метр кошуп койсо жок дегенде мынчалык болмок эмес. Ушул жерден дагы сүзүчү өл дегендей кылыптыр. Аман эсен өтүп кетсең Кудайга шүгүр деп. Көрдүңөр, бардыгы мынау жерге түшүп анан чыгып атат. Мынау жака бурулуп кире турган болсоң, сөзсүз мынау жерге турасың, наркы жактан кескин буруласың. Бурулуш үчүн токтойсуң, токтогондо аркаңдагы машиналардын бардыгы ушул жерде сени күтүп туруш керек экен, нерв болуш керек экен деген нерсени мынау жерде бүт ишке ашырыптыр. Проектировщикке ушул жердин долбоорун ким чызган болсо, ошого даңк медалын берип койгула. Азамат. Анан кайсыл жерден билим алды экен, ошондо бир эме койсо. Мына карасаңар, бардыгын бирден дөңгөлөгү мынага түшүп кетип атат азыр карасаңар. Достор, нарында болгону 3 чоң көчө бар. Бул жанагы Ленин көчөсү, анан мынау Сагынбай Орозбаков көчөсү, анан жана жаңы болуп аткан Машрапов көчө эле ошол көчө. Мурунку советский көчө деп атат экен. Эми мынау жерин караңыздар. Бул жол өзү тар болуптур. Эми тар болсо дагы жакшы болсо макул элем десең, былтыр бүткөн жол быйыл бузулуп баштаптыр. Эми мынау жерин көрүңүздөр. Мынау жеринден ушул сөзсүз наркыны Кудай кылдыбы, муну Кудай кылдыбы, мунун бурчун мындай алып койсо, заборыңды кичине киргизип кое береми, айланайын деп койсо, буга компенсация төлө дебейт дем. Бул эми мамлекеттик мекемелердин бирөөсүнүкү. Мынау жерден 2 түркүктү алып эле мынау бир аз кыскартып кое турган болсо, мынандайынан келип кетет. Мындан мынтип кетмек, мисалы. Мынау жактан мынтип кетмек. Анан мынау жерден кескин бурулуш болмок эмес. Бул жактан болсун, макул. Бул али бүтө элек экен дагы эле. 1 жыл мурун бүтүрсө, неге азыр бүтпөй турат дейм да. Мынау жактан бурулуп келиш үчүн не үчүн ошол жерден бурду мен билбейм. Бу жактан бурул, анан мынтип чык эмес. Мынау жактан эле мынтип эле бурса болбой эле. Мынау мисалы, мынау эжекенин огороду бар экен. Мынау эжекенин огородун кой эже. Болду. Ушунчалык иштетипсиң. Мунундан нары мунундай кесип туруп ушундай чыгарса болот эле, жок андай кылбаптыр. Эми муну айлантыптыр. Айлантып анан мынау жерге мынау турбаны коюптур. Бул турбанын бул жагы кертилиптир. Себеби көтөрбөйт муну. Оор жүктү ташуучу машиналар дагы жүрөт. Бул жагынан 1 метр кертилиптир. Машина азыр изине караганда мынау жерге чейин келип жүрүп атат. Мынау жагы мунунда мына 1, 2 жарым метр мынау жагынан жүрүп атат. 1 метр нарагынан, 1,5 метр нарагынан жүрүп атат. Ошондо бул дээрлик 3 метрге мынау көпүрөсү, мынау койгон турбасы кыска коюлган, туура эмес коюлган дегенди билдирет. Мынау жагынан бурулуп бияка кетем дей турган болсо, мунундан кесет. А эгерде наркы жактан келип бурулам десе, бияктан кесет. Анан мындан нары кетем десе, мынау кыйгач жол болгон үчүн кыйгачтатып, мындан арыктан салганга туура келет. Эми ушуну жанагы проектировщик деген нерседе ой болбосун, макул. Бизде ГАИ деген нерсе бар да, ГАИ сунушун берсе болот. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги деген бар, ал сунушун берсе болот. Кыскасы, мэр деген бар. Бардыгы отурганда мынау жерде архитектура деген бар. Техникалык жанагы экотехинспекция дегени бар. Ошолордун бардыгы коопсуздукту карайм, элге ыңгайлуу шарт түзөм, элге шарт түзөм деп отурат да. Жок, анын бири жок. Мынаулар жатат, ошону алып койгон киши жок. Азыр мисалы жана Камболот Тутуев беле ошол шаардын мэримин деди, менин кылган иштериммен жан тынбай иштеп атам деп жана барып жарым саат мактанган. Эми көрдүм анын мактанганын. Да, мен түшүнөм, баягы бюджети жок экен, бирок бюджети бар. Баягы корголгон статьялардын негизинде иштеп аткан мекемелери бар да. Жок дегенде макул алар иш кылбасын. Жок дегенде мынау башка булактардан кылынган ишти туура кылсын да. Туура эмес кылыптыр да. Толук туура эмес да азырчы. Мынау көпүрөнү неге бул жака койду? Мунун не үчүн мынау жерден мындан жолдун не үчүн мына жолдун изи турат, мына карасаңыздар. Наркы жактан столбалар келе атат да, катар болуп. Ушундан чыгыш керек беле? Мынау жагы изи чыгып турат. Жок, аны кылган эмес. Мына эже тосуп алса, тосуп алыптыр деп кой, ошону айланып өтпөптүр. Дагы снос кылдым дейт. Снос кылынган эч нерсени көрбөдүм. Ошол Шералиев көчөсү айла жоктон снос болуптур. Аны дагы эл айтып атып, эл кеңейт деп, анан кийин снос болуптур.
Мен жана көрбөппүн да буларды. Көрбөй ага ушул суроолорду бербеппин. Кыскасы, чатак. Эми ушу сүйлөнбөй эле ушул бир видеолор тартайын дейин, ушул сүйлөнбөй, мынантип наалыбай, маанайым бузулбай, күлүп жайнап эле видео кылгым келет мен дагычы. Ушундайлар көргөндө нервиң ойноп кетет. Чындап. Сөз таппай каласың. Нарын шаарынын башкы архитектору баш болуп, архитектуранын бардык кызматкерлери каш болуп, анан жанагы ушул жолдун долбоорун сызган проектировщик өзү төш болуп, бардыгы мектепти кайрадан окуп чыгышыңыздар керек экен деген ойдомун. Эмне үчүн? Себеби жолду мынтип салбайт. Жолду салып атканда архитектура деген бул жөн эле бир имаратты куруу эмес. Архитектура деген илим бул шаарды куруу. Ал жолдорду куруу, бол курганда дагы ыңгайлуу кылып куруу, коопсуз кылып куруу, жагымдуу кылып куруу. Адамдарга мүмкүн болушунча жакшы шартты, жагымдуу шартты түзүү үчүн жаралган илим ал. Азыр мына жакта мисалы мен Нарында, ушул Нарындын ушул жолунда мен архитектуранын аасын дагы көргөн жокмун. Нарында архитектура жок экен. Болбосо ушинтип жол салабы. Азыр оно наркы жактан азыр бирөө айтты, көбү нарындыктар сүйлөбөйт экен негедир. Жашырынып кулак ачырап кетип атышат. Оно кургагучка каршы күрөш бөлүмүнүн жаны. Ал жерде бир аптанын ичинде 4 автокырсык болуптур. Биз көбүнчө автокырсыктарга адамдардын өзүнүн жоопкерчиликсиздигин айтабыз. Же круговой кылып койбоптур. Толугу менен катаал жер. Эми буга кимдир бирөө жоопкерчиликти алыш керек да, эптеп жол курат десе эле эптеп эле жолду асфальттап коюп эле анан мына жол курдум деп эле интернетке чыгып, телевизордон чыгып сүйлөй берген ал туура эмес да. Менин оюмча ошо жол курдум деп атасың ба, анда коопсуз кылып куруш керек да. Аны жагымдуу кылып куруш керек да. Ал элге ыңгайлуу болуш керек да. Анан ал деген баягы сенин чеберчилигиңди текшере турган бир оор бир деме болбош керек да. Ал химия болбош керек да жолдо жүрүү. Ротация саясатынын негизинде Нарын шаары үчүн курулган үйлөргө дагы келдик. Бул жерде дагы 1, 2, 3, 4, 5, 6 үй окшойт. 6 үйдүн азыр мыносунда пардалар тагылып турат, мыносунда пардасы жок, наркысында пардасы бар экен. Анан кимдер жашап атат, жашоо барбы, ичинде эле бир сурап көрөлү. Мына туура эмес салыныптыр. Жанагы эмеси жанагы иштебейт экен, мына кулпусу. Наркы жактагысы иштейт окшойт, ушака карайын. Бизде ошол көп нерселер курулуп бүтпөй атып бузулат да өзүчө. Мынасы иштейт экен. Бирок мунун ключу чыкпай калган окшойт. Ошо бойдон турат экен. Же чыгабы экен. Мунун ключу чыкпайт экен. Мына үйдө бирөөлөр жашайт окшойт, кирлер жайылып турат. Наркы үйдө эч ким жашабайт окшойт. Мына үйдө адам жашайт окшойт. Свети жанып турат. Салбасызбы? Кандайсыз? Эжеке, сиздер кайсыл мекемеденсиздер? Мен атым Ыдырыс. Кайсыл мекемеден? Жолдошуңуз каякта иштейт? Жолдошум өзүнөн чыгайынчы, эмне болду? Жөн эле мынау баягы ротациянын негизинде курулган үйлөр да турабы? Ошондо сиздер кайсы мекеменин өкүлү катары жашап атасыздар деп сурайын дедим эле. Биз келгенибизге 2 жума эле болду. Ошон күйөөңүз кайсыда иштейт ошондо? Өзүн орусташкы чыгып. Жо, эми мен билейин деген, мен чындап эле ошол баягы берилген мекемелер иштеп атабы деп эле сурайын деген, башка маселе жок. Сотко берилген, прокуратурага берилген, анан дагы кайсыга берилген? Билбейм, мен чын эле бул жакка биринчи жолу келдим Нарынга. Макул. Күйөөңүз каякта иштеген билбейсизби? Макул. Так, азыр мына жакта бул жакта эч ким жок экен. Анан наркы үйдө парда илинип турат. Анан наркы үйдө дагы эч ким жок экен. Ошондо 1-2 үйдө адам жашайт окшойт. Наркы артыңыздардачы? Жашайт окшойт, Кээде машина туруп калат. Ошондо 1-2 үчөөндө жашайт экен. Мына 1-2 үчөөндө жашабайт экен. Анан мен жана ошодон улам жана сурап атпаймынбы? Ошондо азыр бул кимиси кайсыл мекемеге бөлүнүп берилген мен билбейм. Өзү жана мэр айтып аткан эме депчи, жанагы шаардык сотко, прокуратурага, анан мэрияга бөлүнүп берилген деп. Бул өзүнө берилген үйгө али жашай элек окшойт.
эч ким жок окшойт. Мен өзү эгер ачык болсо көрөйүн дедим эле мындай. Ичи кандай, шарты кандай деп. Анан мына жактарда мисалы азыр көрдүңүздөр шоро басып жатат. Жанагы бир да дарак эгилбептир негедир. А болбосо жанагы президент өзү баш болуп жанагы жашыл мурас деп, жашылдандыруу деп, анан экология деп көп айтчу эле. Анан ошол биз экологияны сактоо үчүн жанагы өтө глобалдык жанагы күндүн ысып кетүүсүнүн алдын алуу үчүн деген саясатты көп айтчу эле да. Ошол жагынан алганда даракты көбүрөөк эгиш керек болсо керек эле. Бирок бир да дарак эгилбептир. Болгон бир үйдө адам бар экен, мына үйдүн эшиги ачык экен, пардасы тагылып турат, балким бирөө бардыр, машина туруп калат дейт. Наркы үйдө кир жайылып турат, анда бар экен. Анан ага кирбедим. Наркы үчөө эч ким жок экен. Ошол. Мен айтайын дегеним жана бул кайра эле. Жанагы шаардын мэри айтып атат, мен буга жашаган жокмун. Мен квартплат төлөп, өзүмдүн кызматкеримдин колунда үйүндө жашап атам деп атат. Анан эгерде бул үйлөр жакшы болгон болсо, анда ал эмне үчүн кызматкердин колунда, кызматкердин үйүндө жашайт? Түшүнбөдүм. Же акча көппү?